Ошондуктан бүгүнкү көрсөтүүдө кимди тандаганын биз башынан акырындап баштай берсек, Анжелика айым. Мунарбектин бүт бардык сапаттарды мен болочокто күйөөмдөн көрүп жатам деп. Чындап сезимиңизди айтып кете аласызбы Айдайга болгон? Көңүлүм сууп калды десем де болот. Бири-бирин тапкан түгөйлөр бар экенин. Тандаса деле сүйүнүп коем, тандабаса деле сүйүнүп коем, себеби мен эч ким тандайт деп бул жактан ойлогон жокмун. Көңүлүм ойлоп эле жолугуп койду окшойт ошол күнүчү, себеби мен өзүм чакырбадым да жолугушуугачы. Динара айым менен жолдош, апасы менен баласы отургандай эле да. Чынын айткандачы. Өмүрлүк бай катары көрө алган жокмун. Сен барда бул өмүрдө, багым бар бул күндө. Жашооңдун мезгилдерин бөлөдүң түркүнгө. Сен барда бар ырысым, жашарткан үмүттү. Салбасын сүйүүзгө эч ким бүлүктү. Бакыт издеп калбай анын изинен, Биз жолуктук миллиондордун ичинен. Саламатсыздарбы, ардактуу биздин көрүүчүлөр? Азыркы убакта биз НТС телеканалында, биз жолуктук долбоорунда бир жумадан бери биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр күтүп жаткан сүйүү баянын ачыктай турган убакыт келди деп ойлойм. Биз жолуктук реалити долбоорун баштайбыз. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен кайрадан 7-чи чыгарылышта көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Албетте сиздерден келип аткан ар түрдүү билдирүүлөрдү жалпы НТС телеканалынын жамааты менен, биздин долбоордун бардык мүчөлөрү менен окуп, жооп бергенге дагы үлгүрүп жатабыз. Бир жуманын ичинде эмне деген көп каттар. Кимди ким сүйдү, кимди ким тандады, 7-чи чыгарылышты качан чыгарасыңар деген эсемес билдирүүлөр абдан көп. Бүгүнкү таңым эмнегедир башкача болду, Анжелика айым, билесизби, мындай жүрөгүм башкача болуп, бул студияга келгенде эле биздин жигиттер, айымдар сүйлөсө, мындай ыйлайчудай эле сезим менен келдим да. Сиз кандай сезим менен келдиңиз? Ушуга чейин биз программада таанышуулсо, бүгүнкү күнү башкача сезимдер болот мен үчүн. Бир туугандарымдын эле бир ушундай сүйлөшүүлөрүнө аралашып жүргөн инсандай болуп атам. Балдарга мындай жеңеси мал болсом, кыздарга эжеси мал болуп эле. Анан комментарийлер керек болсо бүгүнкү менин жеке баракчама да келип атат. Мен оюмча Айдай бул менен түгөй болсо туура болот. Же болбосо мен оюмча ырыс келди. Бул кызды тандаганда чыныгы бактуу болмок. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Болчу деген дагы мындай элдердин ою боюнча дагы бир топтор түзүлүп калыптыр да. Экиден болгон мындай түгөйлөр. Ар бир адамдын өзүнүн ой пикири бар, бирок биз катышуучулардын сезимин башкара албайт экенбиз. Ошондуктан бүгүнкү көрсөтүүдө кимди тандаганын биз башынан акырындап баштай берсек, Анжелика айым. Ооба, бардыгына кызык болуп калды. Мен бул жерге Мирлан мырзадан баштагым келип атат. Heart, boy, you got that big smart. Damn, you make me wanna blush and you make me wanna scream. Red kiss, red wine, red lips, red mush. When you come around me, I gotta. Бүгүн студиябыздын атайын диваны, атайын коз, жаздыкчалары, башкы каарман болгон ар бириңиздер үчүн арналат. Биз бул жакта Канат экөөбүз өзүнчө бир бурчка мындай жылып калдык. Бүгүнкү суроолордун алкагында дагы көрүүчүлөр тараптан, биздин катышуучулар тараптан дагы бир ачыктала турган сонун нерселер болот. Биздин
Мирлан мырза долбоорго ата энени сыйлай билген жана тамакты жакшы жасаган жар издеп келген. Мирлан мырза, бүгүн ачыктай кетсек, сиз чын жүрөгүңүз менен кимге добушуңузду бердиңиз жана жүрөгүңүз кимди тандады? Саламатсыздарбы Анжелика айым. Ассаламу алейкум Канат мырза. Жигиттер, ассаламу алейкум. Бүгүн аябай баягы көп нерседе башында туруп кала турган болдук. Эми элиме дагы аябай ысык салам. Колдооңуздарга чоң рахмат. Аябай жакшы сөздөрдү угуп жатабыз. Биздин тандообуз эми аябай кызык болот болсо керек. Эми Айдайды тандаганбыз. Демек, Мирлан мырза тандооңуз Айдай болгон. Албетте. Айдай сизди тандады деп ойлойсузбу? Аны айта албайм. Эмне үчүн? Кандай деп түшүндүрсөм, мен айта албайм дегендирчи. Мирлан мырза, ушунча 10 кыздын арасынан эмнеге Айдайды тандадыңыз? Айдайдын сөзгө аябай басым жасап, өзүн алып жүрүшү, мындайча айтканда келечекте бир депутаттын айымындай өмүрлүк жарындай өзүн алып жүрөт. Ошондон улам. Биздин көрсөтүүгө жакшы тамакты жакшы жасаган, ата энемди сыйлай билген деген жакшы максатта келгенсиз. Анан Айдайдын ошол сапаттарын көрө алдыңызбы? Ооба, эфирден тыш көрө алдык. Сүйлөшүп көрдүңүздөрбү? Телефон менен баарлашуу болдубу? Баарлашуу болду. Ошондо сизге кайсы мүнөзү жакты? Депутаттын аял боло турганда мүнөзү? Жок, Мирлан мырза келечекте депутат эле эмес, чоң кызматта иштей турган мырза катары өзүнүн мындай статусуна ылайыктуу айым карап аткан экен да. Мирлан мырза мага сезилип атат, жанын ээрчитип жүргөнгө сулуу кыз болсо дегендей элечи, бирок ар бир эле мырза татыктуу айымды жанында ээрчитип жүрөйүн дейт. Бирок Мирлан мырза мындай Айдайдын жан дүйнөсүн билбегендей сезилип атат да. Сыртынан көрүп эле жакшы көргөндөй болот. Жолугушуу аз болдубу? Чакырууга канча жолу чакырдыңыз? Да, өтө эле кыска аз болду. Себеби өзүңүздө эмеспи? Аракетиңизде аз болуп калган жокпу? Балким. Кандай бир жок, бара албайм деген көп жооптор болду же сизге да үмүт берип ататпы? Эми үмүтсүз бир гана шайтан дейт. Ар бир адам үмүт менен жашайт. Сизге дагы дегенимди байкап калдыңызбы? Сөздү. Себеп дегенде, Айдай бүгүнкү күндө биздин көрсөтүүбүздүн тандоого татыган, көп мырзалардын тандоосуна татыган айымдардын бири болуп атат. Айдайды бул жакка чакырып коелу, кандай колчалар болсун. Катыра колчап турабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз кандай бүгүн? Баары жакшы, рахмат. Эмнегедир бүгүн сиз аябай ойлонуп, бир келечекке өтө эле кетип калгандай, олуттуу карап кетип калгандай болуп атасыз да? Депутаттын аялын. Билбейм, эмнегедир ошо бүгүн башкача болуп атам өзүм эле. Өзүмдү өзүм түшпөйт атам. Канча мырза сиздин атыңызды ошол кутучага салды деп ойлойсуз? Канча мырза жазып жүрөт сизге? Экөө үчөө болсо керек деп ойлойм. Анан Анжелика мен да кийинки суроомду бергим келип атат. Айдай, сиздин оюңуз боюнча Мирлан мырза эмне себептен сизди тандады деп ойлойсуз? Көрүүчүлөргө да кызык. Эмне себептен мени тандады дегенде, өзү деле айтканда, сен мындай сүйлөгөндөрүң, сөзгө басым жасаганың, жүрүш турушуң, өзүңдү алып жүргөнүң, жана ошондой эле мындай адамга кылган мамилең жакшы экен депчи. Ошондуктан деп ойлойм, өзү айткандай эле. Ошондой эле мен Анжелика айым уруксат берсеңиз кийинки суроомду бергим келип атат. Сиздин кыялыңыздагы жолдошуңуз бул так эле Мирлан мырзаны чагылдыргандай болуп атат да. Мисалы Мирлан мырзанын бою узун, токтолуп калган, жогорку билимдүү, туруктуу жумушу бар, ишкер, унааларды сатып бизнес кылат, баардык талаптарыңызга жооп берет. Сиз аны тандадыңызбы? Жок, бир аз кээ бир мүнөздөрү десем болот, мага туура келбейт экен. Кайсыл мүнөзү? Айзада менен буга чейин WhatsApp'та айтышкан жакпай калдыбы? Мен менен да ушинтип айтышат окшойт деп ойлоп калдыңыз окшойт. Биз айымдар ушундайбыз да.
ооба негизи эле мага мындай токтоо айымдар менен мындай талашып тартышпаган мырзалар жагат да. Ошондуктан да болсо керек деп ойлойм, билбейм. Такыр эле токтоо, кайшы айтпаган катышуучу деле бар экен биздин студияда, мисалы Амир. Анчалык токтоо эмес эми. Анда Мирлан туура эле келет экен да сизге. Мирлан сабырдуу, токтоо эле. Кээ бир токтоо эместерге караганда. Ошон үчүн биз жашоодо деген салыштыруунда туура коюшубуз керек экен да. Эфирде мындай токтоо көрүнүшү мүмкүн, бирок мындай жашоодо башкача эле. Канча жолу жолуктуңуздар? Бир жолу жолуктук. Кайсы жака бардыңыздар? Видео, сүрөт барбы? Биз дагы катталуучулар менен, көрүүчүлөр менен бөлүшөлүк. Мактанып. Видео сүрөт жок, биз мындай туруп эле жолугуп калганбыз. Орусча айтканда случайно элечи. Жолугуп калдык ошо менен бир жерге отуруп барып, тамак ичип, сүйлөшүп, машинада отуруп, кетип. Адай айым сизге ушундай кокустан эле жолугушуу болуп калып эле бир мүмкүнчүлүгүн көрсөтө албаса, жолугушуусуна макул болбойт окшойсуз, Мирлан мырзанын? Убактыңыз жокпу? Мындан кийинкилерине ооба жок. Мындан кийинкилерине дегенде кандай? Мындан ары Буга чейинкилерине дагы Мирлан байке ачыгын айтыш керек, чалып жазып атты, бирок мен жооп берген жокмун, чынын айтканда. Себеби? Өзүм негизи айылда да болдум, убактымда болгон жок, анан эмнегедир каалоомда болгон жок да, жооп бергенге. Каалоо биздин 9 мырзанын ичинен бирөөсүнө барбы жооп бергенге? Жооп берип жаткандырсыз да? Ооба, бар. Анда себеби башкада экен, Бирок Анжелика айым, бул жерде эң кызыгы биздин Айдайды бир эле Мирлан мырза тандаган жок. Айдай деп жүрөгү согуп турган дагы бир биздин эки жигит бар. Ал эми мен ошолордун арасынан биздин катышуучуларга суроо бергим келип атат. Айдайды дагы кайсы жигит тандады деп ойлойсуздар? Бирөөсү Талгат байке деп ойлойм, потому что Айдай дей берет го, ошого экинчи Канат деп ойлойм. Экинчиси ким? Канат. Канат, Талгат, Ошол экөө деп ойлойм. Сиз дагы ойлор барбы? Жымыс байке болушу мүмкүн. Негизи сиздин оюңузча бизде Мирлан менен эгерде Айдай түгөй болуп табылса, оюңуз кандай? Жок. Туура келбейт бири-бирине. Туура келбейби? Эмне себептен? Анткени Айдай буга чейин турмушка чыга элек, Мирлан байке ажырашкан го. Өзүңүздүн позицияңызды унутуп койдуңузбу? Бизге көрсөтүүгө келгенде айткансыз го, сүйүү болсо эч нерсеге карабастан турмуш куруш керек деп. Бирок Айдайды айтып атпайм, мен өзүмдүн калуум болгон жок депчи. Демек сүйүү жок. Сүйүү жок. Демек сиз сезимге көп азыр мындайча айтканда басым жасалдасы, сезим жоктой Айдайда. Айдай жокта мындай ага жаккан жок. Айдайды тандай турган негизи көп эле бала болду, эми баягы ичара сүйлөшүп калган кездерде дагычы. Бирок ошолордун ичинен өзгөчөлөнүп мен Канат деп ойлойм да, действительночу. Анткени мурунку эфирлерде дагы өзү ачыгын айтты. Билгениңиз бар окшойт. Жок, эми билгени болгондо да өзү да Балким жолугушууга кошуп бардыңыз. Жок, жолугушуу болду же буларда болгон жокпу, чынында билген жокмун. Биз ал тема жөнүндө пока что сүйлөшө элекпиз. Эмнеге? Бизге каяктан, биз али эрте дегендейби? Ошо Канат мырзанын ою дагы действительно неме Айдайга болгон ою чыныгы мындай түз карап. Биздин долбоордо дос күтүп алдыңызбы? Конечно, бардыгы менен достошуп. Экиден түгөйлөр болуп жолугушуулар болдубу? Жок, андай болду элек. Буюрса алдыда болот деген үмүттөбүз. Биз дагы кыздар дагы өзүнүн оюн айтып кетем деп атат. Келиңиздер, биздин айымдарга да берсек. Айдайды кайсы жигиттер тандады? Оңсунай. Оңсунай. Саламатсыздарбы? Айдайды мен Канат деп ойлойм негизичи. Канат эле көп, Канат менен сүйлөшкөндө деле мен деле айтчу, мындай жолууга чакырбайсыңбы, сүйлөшпөйсүңбү дегенде, анан эми чакырам, анда чакырам деп эле созуп жүрө берген да. Билбейм чакырдыбы, чакырбадыбы, менимче Канат болуш керек. Анан экинчиси Талгат байке, анан Нурдин байке го дейм. Мунарбекти тандады. Анткени Айдай өзү айтты го, Мунарбектин бүт бардык сапаттарды мен болочокто күйөөмдөн көрүп жатам деп. Ошондуктан мен Айдай Мунарбекти тандады деп ойлойм. Мунарбек учту уже, кармай албайсызбы эми? Эгерде Мунарбек да Айдайды тандаган болсо, бактылуу бололар демекчи мен. Сиздердин оюңуздар кандай?
Саламатсыздарбы? Айдайды дагы эки мырза тандаган кимдер? Менин оюмча Канат деп ойлойм. Анан Талгат байке. Талгат байке себеби Айдай жөнүндө көп сүйлөйт, группада отурганда деле көп жазат, ушул себептен Айдайды тандайт деп ойлойм. Талгат мырза, бир экөө сөз сизге болобу? Саламатсызбы? Талгат мырза, Айдай тандады деп ойлойсузбу? Билбейм. Эмнеге билбей туруп Айдайдын атын жаздыңыз? Билбейм, Айдайга жазгым келди. Бир 10-15% болсо дагы жылуулук болуш керек болчу да айым тараптан. Айдай жазган жок деп ойлойм негизи. Жазган жок деп ойлойсуз. Эмне үчүн Айдайды тандадыңыз? Айдайга мисалы көңүлүм болду, аябай азыр деле көңүлүм бар мисалы. Айдай үчүн мисалы Айдай күрөшкөнгө даярмын мисалычы. Аягына чейин чыкканга. Эмне сапаты менен күрөшкөнгө даярсыз Айдайдын? Айдай жүрүм туруму өзү тыпылдаган келин болуп ойлойм жакшы. Келечектечи. Биз да кошулабыз. Биздин катышуучулар дагы көптөн бери чогуу жүргөнгө бири-бирин жакшы билип калганга Канат мырзаны да туура белгилеп айтып кетишти. Канатбек мырза дагы бизден Айдайды тандаган. Кийинки микрофонду Канатбек мырзага берсек. Айдай сизди тандады деп ойлойсузбу? Менин оюм тандашы мүмкүн. Эгерде тандабай калсачы? Тандабай калса, значит, башканы тандады дейм. Сизчи эмне кыласыз андан кийин? Мен Айдайды тандап калып, Айдай башка бирөөнү тандап калсабы? Анда башка бирөөнү тандайм дейм. Сизде өжөрлүк жокпу? Мен жетем, жок, мен баары бир Айдай тандаган мырзага караганда жакшы экенимди көрсөтөм, тастыктайм дегендей. Жок, ар бир адам өзү кайсы адамды өзүнө жакшы көргүсү келсе ошол адамды көрөт деп ойлойм. Аны кыйнап, заставить этип кереги жок деп ойлойм. Ошон үчүн бул жакка тандаганы келдик, сүйлөшкөнү келдик. Ошон үчүн дагы сүйлөшүп тандаганга албетте даярбыз. Айдай менен жолуктуңузбу? Ооба, негизи жолугуп калдык. Канча жолу жолугушуу болду? Бир сүрөт, видеолор барбы? Сүрөт, видеого негизи түшүргөн жокпуз. Активдүү бололук эми, Эминте буйрса, тандоодон кийин активдүү болуп баштайбыз. Мен баягы Канатбек мырзанын мындай Айдайга болгон башкача сезими бар экенин биздин катышуучулар аркылуу билдим. Анткени бирөө дагы мындай кат айткан жок. Сөздүн башы эле биздин Канатбек мырза айтып атты, Айдайды жакшы көрүп калган депчи. Чындап сезимиңизди айтып кете аласызбы Айдайга болгон? Чындап айтып кеткенде негизи көбү туура эле тапты. Негизи кандай десем, Айдайды жазган болчумун ошол жака. Башынан эле негизи көбү кошуп жүрүштү, Сунай деле постоянно айтат, "Өйтпөйсүң, тегинпейсиң, жолукпайсың, барып сунуш кылбайсың" деп. Мен айтам, азыр менде сезим жок болсо, жөн гана мындай кызыгуучулук болуп атса, кантип сунуш кылам депчи. Десем, "Жок, сен сунуш кылышың керек, антишиң керек, минтишиң керек" деп постоянно ушундай айтат да Сунайчы. Анан билбейм, анысын билбейт экен. Биздин катышуучулар деле сизде сезим жок деп ойлобойт го дейм. Негизи кызыгуучулук, мындай жеке жолугуп, таанышып, мындан ары бир нерсе чыгарганга аракет кылып көрөйүн деген ойлорум бар негизи. Ошол себептен атын жаздыңыз да, Айдайдын, туурабы? Мен оюмча, бул алдыда кагаз турганда көз алдыңа бир гана сенин болочоктогу жубайың, аны менен чогуу жүрүп аткан күндөрүң элестеткенден кийин гана ошол адамдын аты жазылат болуш керек. Жөн эле сүйлөшө эле келем, моштөшүп көрөйүн деген. Жок, негизи сүйлөшүп атабыз. WhatsApp аркылуу дагы жолугуп калганда да сүйлөшөбүз. Негизи сизге убактысы бар, жооп берет. Айылда жүрсө дагы. Жооп берет, ооба. Айтатпы, айылда жүрөм, мен биякта, тиякта деп. Ооба, видеолорун жиберет, билип атабыз, биз той деген сыяктуу. Кутман таң деген барбы? Кутман таңга жете элекпиз дейм. Бейпилтүн. Негизи бейпилтүн бар, жакшы. Бейпилтүн бар экен, албетте бар. Биздин көрүүчүлөр да бардыгын түшүнүп турса керек. Ал эми биздин Айдайга суроону бергибиз келип атат. Сиз Мирлан мырзаны эмне себептен тандаган жок экениңизди түшүндүрүп айттыңыз. Ал эми сиз Канат мырзаны же Талгат мырзаны экөөнүн бирөөсүн тандадыңызбы? Же экөөнү тең тандаган жоксузбу? Ачыгында айтыш керек, менин тандоом Канат мырза дагы болгон жок, Талгат мырза дагы болгон жок. Эмне себептен? Билбейм, эми адамда мындай көңүл деген болот го, эмнегедир мындай тартпай койду да көңүлүм, ошол себептен. Жөн эле көңүлүңүз тарткан жок. Кандайдыр бир балдардын мүнөзү жактыбы, сизге же жакпай калдыбы?
же туура эмес сүйлөп коюштубу сизге бир жерден? Бул жерден эми айтса кетсем, Канат мырзанын мага эмнеси мындай, кандай десем, жагымсыз болуп калды. Бул жакта алардын баардыгы менен жакшы сүйлөшөт да. Тиги кызды сурап менен бул кызды сурап эле ошентип берет да менденчи. Анан ойлойм, ар бир кызга ал нерсе мындай жагымсыз болуш керек депчи. Ошондуктан эмнегедир мындай көңүлүм сууп калды десем да болот. Талгат мырзага башынан эле жооп берген да эмесмин, чалганда алган да эмесмин дегендей. Ошол. Биз билебиз, бул долбоордо бири-бирин тапкан түгөйлөр бар экенин, болгондо дагы 2 жуп эмес, 3 жуп эмес, 4 жуп эмес, 5 жупка чейин азыр бири-бирин тандаган түгөйлөр бул жакта отурат. Таадеттери бири-бирине ушунчалык туура келип, бири-биринин ысымдарын жазган. Биздин көрсөтүүбүз бүгүн өзгөчө кызыктуу болот деп биз кепилдик беребиз. Анан менин колумда бул жерде Айдай деген конвертти мынакей алып келип беришти. Айдайдын тандоосу азыр баарыбызды таң калтырат болуш керек. Себеп дегенде мен түшүнүп атамын, эмне үчүн сиз да мындай тандоо жасадыңыз. Биз айымдар чечкиндүү мырзаларды абдан жакшы көрөбүз. Бир сүйлөп, бир аткарган жана дал эле эмнени кааласаң ошону бетке айтыш керек дагы. Анан бул мырзаны сиз чечкиндүүлүгү үчүн тандадыңыз болуш керек. Себеп дегенде биринчи биздин көрсөтүүбүздөн баштап бул мырза өзүнүн оюн ачык айтып келет. Керек болсо ойлобойт да, мырзалар башка жанында отурган жигиттер менин жөнүндө туура эмес ойлоп калат. Эмне үчүн мен кыздарга мындай жакшы поддержка берип атам дегендей кылыпчы. Бул жакта. Бирок бул жерде биз бир нерсени тактап өтөлүк. Эч кандай кыз жигит мамилеси баштала элек болгону гана бул мындайча айтканда симпатия деп коет го, мындай сырттан карап, жөн эле ушул мырза менен сүйлөшүп көрүшүм керек. Менин тандоом ушундай болуп атат. Эмнегедир ушул мырзадан мен кадам күтөм дегендей гана, болуптур. Айт деп, Кол чабуулар болмойнчу ачпайсыз. Биздин көрүүчүлөргө абдан кызык болуп жатат. Менин атым Айдай дейт. Ал эми мага жагат Мунарбек. Мына ушундай эң сонун күтүлбөгөн бул жакта бурулуш болуп кетти. Бирок эмнегедир мен мындай карап көргөндө мындай түгөйлөрдү бир ушундай ойлор келген болчу да. Сизде ушундай вариант болду беле, Канат мырза? Мен бирок ойлогон эмесмин, чындыгында Айдай Мунарбекти тандайт деп. Анткени Мунарбек биздин эки эфирге келбей калган. Мунарбек дагы да болсо мындай ачылганга жетишпей калган десек болот. Бирок Мунарбектин ошо биздин 4 чыгарылышка эле сүйлөгөнү, биздин ошол өздөрүнүн катышуучулар менен аралашкандыгы үчүн Айдайга балким бир көрүү сезими менен эле жагып калганын биз бүгүн жалпы көрүүчүлөр болуп көрүп отурабыз десек болот. Албетте микрофонду биз дароо эле Мунарбекке берип жатып, кошумчалап айтып кетмекчибиз. Мунарбек башынан эле менин эң башкы баягы жарым, түгөйүм, негедир бою узун кыз болсун аябай деп жазган экенсиз да, анкетадачы. Бирок Мунарбектин тандоосу Айдайбы же башка айымбы, аны биз шашпай айталы деп чечтик. Бирок бул мындай тандоону Айдайдан күттүңүзбү? Микрофон бар бизде. Шок болуп эле кыймылдабай калды. Кыймылсыз. Саламатсызбы? Өзүңүзгө келиңиз. Ооба. Саламатсызбы Анжелкайым, Канат мырза. Баарыңыздарга кутмаңыздар менен. Мен негизи мындай жооп күткөн жокмун. Бирок менде бир аябай сүйүнүч болуп атат. Айдай негизи аябай жакшы кыз. Тандооң да аябай жакшы экен. Рахмат. Комплимент сымал болду окшойт, мындай айымдар тарабынан. Башкача болду да. Мени эч ким тандайт деп бул жактан ойлогон жокмун, чынында. Анткени мен баягы прямой түз сүйлөгөн үчүн эч кимге анча жага бербейм да кыздаргачы. Ошо. Жалал атка кандай барып келдиңиз? Жалал атка баары тынчпы, үй жакшыбы? Жалал атка барып келдим. Апам айылда жалгыз. Апама барып жолугуп, бүтүрөтүкчү жумуштар бар болчу. Ошолорду бүтүрүп кайра келдим. Баары жакшы, баары сонун. Апаңыздын ою кандай болуп атат бул долбоор боюнча? Апам мени негизи эле мен ушундай чөйрөдө жүргөн үчүн апам таң калган деле жок чынында. Бул да бирдемени баштады окшойт дегендей кылып атат. Келин алып келем апа деп айттыңбы? Негизи ал деле күтүп атат да, чынында.
менин тандоомду өзү деле көптөн бери үйлөн деп атат. Менин тандоомду эми кимди тандасам ошону карап көрсө керек. Ошондо айтабыз да. Сиз бизге эфир учурунда байланышка чыгып, бир нече айымдарга мындайча айтканда көңүлүңүз бар экенин калтырып жазып койдуңуз. Анан биздин НТС телеканалынын мына ошол биз жолуктук реалити долбоорунундагы жетекчилери, администраторлору бар дегендей, сизден дагы жооп алышкан, сиздин тандооңуз болгон. Ал тандооңузду шашпай айта алыппы? Ошондой болобу. Кол чаап коелу анда Мунарбек мырзага. Урматтуу биз жолуктук долбоорунун жалпы көрүүчүлөрү, бүгүнкү биздин чыгарылышта абдан кызык болуп жатат. Биздин эң сулуу Айдай айым Мунарбек мырзаны тандады. Ал эми эң кызык жери Мунарбек мырза Айдай айымды тандадыбы же башканы тандадыбы? Аны биздин кийинки чыгарылыштан көрө аласыздар. Биз жолуктук долбоорун кайрадан улантабыз. Сөздүн башы эле биздин эң сулуу айым, ажарлуу айым Динара айым. Кандайсыз? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы келип алдыңызбы? Ооба, рахмат. Барсын. Сиз да толкунданып жатасыз го да, мени ким тандады болду экен деп. Ооба, эми таң калыштуу деле нерсе эмес, эми бул жерге биз түгөйлөрүбүз тапканы келгенбиз бул проектиге, ошон үчүн бул нерсеге мен таң деле калбайм. Тандаса деле сүйүнүп коем, тандабаса деле сүйүнүп коем, себеби бул жерден таппасам мага дагы келет деп ишенем. Динара айым, ишенесизби? Бүгүнкү күндө сиз менен тааныша турган, жеке ишкер, өздөрүнүн анкеталарын байма-бай жөнөтүп аткан мырзаларыбыз аябай көп. Биз биринчи Динара айымды бул жерге чакырып алып окшойт. Жакка келебизчи, тим эле абдан кызыктуу тема башталды окшойт. Анда биз кол чабуулар менен Жолдош мырзаны чакырып албайбыз. Жолдош мырза өзү эле күйлөнүп калды да. Турайын же отурайын дегендей чындыгында ойлоп атсаңыз керек, Жолдош мырза, Динара айым менин атымды жазган болуш керек, ошон үчүн мени бул жакка чакырып алышат деп. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, Ажелка айым, Канат мырза, көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, барыңыздарга салам айтабыз. Жолдош мырза, биз жолуктук долбоорун көрүүчүлөрү жана катышуучулардын арасында абдан кызык болуп жатат. Ушулга чейин сиз Динара айым менен кандай мамиле курдуңуздар? Жакшы суроо экен. Биз ошол биринчи жолугушууда жөн эле сүйлөшүп, кандай айтсам, таанышуу иретинде болгон. Каяктан болсуң, канча жаштасың, буга чейин канча мындай мамиледе болгуң эле деп кандай айтсам, ачык эле таанышуу болгон. Ошол. Кийинки сурообузду биз Динара айымга берсек, Динара айым ушулга чейин Жолдош менин кыялымдагы мындай сонун бир көз ирмемдерди тартуулады деп айтып кеттиңиз да биздин мурунку эфирде. Жолдош мырза, сизге эмнеси менен эсиңизде калды мындай? Жолдош мен бул жерде көңүлүм ойлоп эле жолугуп койду окшойт ошол күнүчү, себеби мен өзүм чакырбадым бул жолугушуугачы. Ошого жигиттик кылып, бул менин көңүлүмдү ойлоп эле, ушул эжемди капа кылып койбоюнчу, мен жолугуп кой берейинчи дегендей кылып эле жолугуп койду. Негизинен карап келгенде өзүнүн жашы улуу келинге 2 баласы барбы, 3 баласы барбы, өзүнүн жаш бала үйлөнсө бул нормалдуу эле көрүнүш болгону, көпчүлүк адамдар менталитетке таянып жашоону татаал карап алышкан. Негизинен тарыхта болуп эле келатат, өзүнүн жаш келиндерге балдары менен кабыл алып үйлөнгөн жигиттер. Бул эркектердин өздөрүн мындай анча жертва кылгысы келе бербейт да, кыргыздын эркектеричи. Коркот, мен намыстанам, элдин сөзүнөн уялам, ушунча баласын мен багып каламбы, түйшүгүн мойнума алып каламбы. Ошол күч аларга жетпейт да, ошол дух аларга жетпейт. Эгерде мага ошол проектиге канча балаң болсо дагы, канча турмуш көрсөң дагы, канча плюс-минус жактарың болсо дагы, кандай болсоң ошондой кабыл алам деген эркек келсе, ал эң күчтүү, чоң духу бар эркек деп эле эсептейм мен. Динара айым, колчоолор. Сиз кимди тандадыңыз? Мен Жолдош тандадым. Анжелика айым, азыр катышуучулардын оюн уккубуз келип атат. Динара айым туура эле Жолдошту тандадыбы? Же Динара айым балким Мирлан мырзаны, Нурдин мырзаны жашына карап ошолорду тандаш керек беле? Жолдош мырзанын жообуна чейин сиздердин оюңуздарды угалыкчы, кыздар. Бүгүн айым эмнегедир унчукпайт.
айымдын жүрөгүн сүйүү сезим баштап басып ооба кеткен. тандоо дагы баягыда көп болуп кетпеди буга чейинки көрсөтүүдө? Бүгүн башкача да кийинип эгерде логикага караганда ооба Нурдин мырзаны, Мирлан мырзаны тандаса туурараак болмок деп мен ойлойм. Бирок эгер жолдошту тандаса, значит ушу жолдоштон бир өзүнө жаккан, эркектерден жактырган бир сапаттарды көрө алды окшойт деп ойлойм да. Туура. Чыңгыз мырза бүгүн психологдордун образын байкоочу экенсиз да, аябай жакшы. Бүгүн мен ойлойм бул Динара айым бир чети жолдош мырзаны тандаганы туура эле депчи. Неге эле биз могул эркектер мисалы жаш кыздарды тандап алып, анан мисалы балким Динара эженин деле чындыгы, жүрөгү жолдош деп согуп тургандар да. Мен оюм сизге туура эле да, чынын айтканда. Келиңиз Рыскелди мырза. Динара айым туура эле тандап атат. Эми ар бир адам тандагысы келет. Бул жашоодо бактылуу болгусу келет. А бирок мырза тараптан кандай жооп келет, ал бир гана убакыт көрсөтөт. Эгерде бири-бирине ушундай тандоо келсе, бири-бирине жагып аткан болсо, булар эмнеге бактылуу болбош керек? Булар деле бизге окшогон, ааламга келген пенделерге окшогон бир бактылуу болгусу келген катарын толуктаган инсандарга кирет да. Мындай айтканда, булар да бактылуу болсун. Жолдош эгерде Динара айымды тандап калса, мен оюм ушулардан үлгү ала турган үй бүлө болуш керек деп ойлойм. Анткени жолдош мырза дагы бул чыныгы жигиттен, чыныгы мындай эр азамат жигиттердин катарын толуктайт. Эркектеги баардык мүнөздөрү бар. Кичипейил, жөнөкөй, адамгерчиликтүү, баардык нерсени кылам деген жигиттердин катарын толуктайт экен да. Анан мындай карасак Динара айым дагы жашоодо көп нерсени көрүп, сабак алып, мен ушул жолдошту бактылуу кылышым керек. Жолбуза жолдош, мен Динараны бактылуу кылышым керек деген жакшы бир максат менен жашайт болуш керек деп ойлойм. Чындыгында көрсөтүүбүздө мындай аябай комплименттер, бүгүн мактоолор көп болуп атат, ар дайым Кудай эле. Бирок биз минус жактарды да айтпасак болбойт. Себеп дегенде баардыгы эле нерсенин эки тарабы болот да. Жолдош мырза, айтсаңыз, ушунчалык идеалдуу мырзасызбы сиз? Өзүңүздүн минустарыңыз барбы? Жакпаган сапаттарыңыз барбы өзүңүзгө? Биз билбеген. Биринчи кадам таштап, анан көп жаза бербейт экенмин да. СМС күтүп эле ушундай адамдардын катарында болуп кеткен, бирок деген эгерде мени колдоп сүйүп бере турган болсо, мен аны дагы эки эле эселеп сүйүп бергенге даярмын. Бирок мен кичине тартынып калат экенмин да. Динара, караңызчы, сизди колдой турган айым, ар тараптан көтөрө турган айым. Азыр сиз деген банк кызматкери, кандай баягы кардарларды төлөө боюнча иштейсизби? Ооба. Ошол жака жетекчи кылып кое турган айым да. Ушунчалык мотивация берип атыпчы. Жолдош мырза, Динаранын тандоосу сиз үчүн күтүлгөн беле же күткөн эмес белеңиз? Күткөн эмесмин, чындап эле. Биринчи ошо жолугушуу бул таанышуу эле болчу. Анан мен ойлогом, бияктан биздин байкелерибизди тандайт го деп ойлогом да. Анан мен дагы күтүүсүз болду, бирок аябай жагымдуу болду бир четинен. Рахмат. Туруктуу экен, Динара айым? Туруктуу экен, ооба, аябай туруктуу экен. Анан баягында эле айтып кеткем, эр жигиттерди колдой турган мүнөзү бар экен. Ошоңуздан жазбаңыз. Канча бир пайызга Динарага көңүлүңүз бар? 60-40. Жок. 60-пы же 40-пы? 60 деген бул жакшы көргөндөн өйдөрөөк, 40 деген бул жакшы көргөндөн ылдыйраак да. 40 менен 60 кандай? 60 жакшы көрдүм, 40 бир аз жетпейт экен. 60%га чейин азыр сезимдер мындай өсүп аткан учуру. Чыныгы сүйүү барбы? Азыркы учурдабы? Сизде негизи болду. Ооба, бар. Ишенесизби? Буга чейинби? Чыныгы сүйүү бар, ооба, албетте, эмнеге жок. Сүйүү жашка карабайтпы? Сүйүү жашка карабайт. Ошондой мисал келтирген тааныштарыңыз болгонбу? Бүгүнкү күнгө чейин бактылуу жашап келе жаткан. Жубайы улуураак болсо дагы бактылуу жашап келе жаткан, э? Бар. Өзүмдүн мисалы байкелеримден бар. Аялы жеңем улуураак, бирок байкем кичүү болгон үчүн аябай бактылуу жашап жүрөт. Ортосунда 2-3 жаш айырмасы бар, бирок аябай көп эмес. Динара айым менен жолдош мырзанын ортосундагы мамилелерди мындай кичине ачыктап баштады окшойт, биз дагы. Жигиттер сүйлөшсүздөр келиңиздер анда. Негизинен мындай карап келгенде мен негизи ачык так көргөнүм айтам да. Ооба. Анан эч кимиңиздер жаман ойлобоңуздар, просто Динара айым менен жолдош апасы менен баласы отургандай эле да. Чынын айткандачы. Негизи эле биринчи тандооңуз эле сиздики туура эмес болгон деп ойлойм. Анткени ар бир мырзага өзү акыл үйрөткөн кыз жагат. Анан өзүнө акыл ала турган кыз эмес,
наоборот кызга акыл үйрөтө турган болуш керек да. Анан эми сизди жамандабайм, сиз деле жакшы, сиз деле бактылуу болушуңуз керек. Сизге айтарым мындай өзүңүз тең менен деп коет го. Ошо өзүңүз менен мындай бирдей адамды тапсаңыз, сиз аябай бактылуу болосуз. Мунарбек мырза, эмне үчүн бул жерде сиз Динара айым акылдуураак, анан акыл үйрөтөт Жолдошко деп ойлоп атасыз? Мен Жолдоштун көз карашын жана акылдуулугун Динара айымдан бийигирээк көрүп атам да. Сүйлөгөнүнө жараша. Караңызчы кандай жооп берип атат. Ушунчалык. Жолдошту мен билгенден мындай бирөөнүн көңүлүн оорутпаган мындай бала да, негизичи. Бул акылмандык эмеспи? Айтпайт, жолдошчу. Акылмандык эмеспи бул? Кандай деп ойлойсуз? Билбейм, может акылмандык, бирок чын-чынына келгенде жолдош Динара эжени каалабай эле да. Мисалы Мунарбек мырзанын ою мындай болду окшойт да. Жолдош мырза эртеңки күнү акыл үйрөтө турган болсо, Динара айымды таң калтыра албайт да. Демек мындай. Бул сырткы келбеттеги көрүнүшчү, менин оюмча Мунарбек мырза, бул убактылуу нерсе да. Биз жеке оюңуз ооба, бирок ушундай мен түгөлөрдү көргөнмүн. Мырзасы кийин батыраак картайып кеткен дагы, айым жапжаш бойдон калган да, 50 жашка чыкса да курчактай болупчу. Бунун баардыгы өзүнө кам көрүүдөн дагы көз каранды болуш керек, кыздар. Менин оюм айтып жатпайбы, 60% мен жакшы көрөм депчи, 60%. Буга чейинки бизден жактырган адамыңарды тандагыла дегенде, эмне себептен сен ошол 3 адамга 60% жакшы көргөн адамыңды кошкон жоксуң мурунку эфирде? 100% жактырган бардык кыздарды сен жакшы көрөсүң азыр. Суроо жакшы экен. Мен бул жерден ошондо мен ойлойм, бул жерден азыр мен 70-80% жакшы көргөн кыз отурат бул жерде. Ошон үчүн мен 60-га караганда 70-80 өйдөрөөк турат деп ойлойм. Ошон үчүн мен 80% тандадым. 3 айымдын аты аталганда 70-80 анан 90 экен. Уруксат этсеңиз, мен Жолдошту кыйнабай, Жолдоштун ачык, чын жүрөгүндө айта турган нерсени айтып коеюн. Мен мурунку берүүдө Жолдошко суроо бергем. Жолдош, сен ата-энең кандай карайт өзүңдөн улуу аял кишиге дегенде, Жолдош айткан. Ошол Жолдош айткан сөзүн баары чын эмес да. Анткени эфирдин сыртында Жолдош, ошол сиз туп-туура суроо бердиңиз, мен ошол суроону мен айткым келген, үйдөгүлөр каршы чыгат деп айткым келген, мен өкүнүп калдым, антип айта албай калдым деди да. Анан жанатан бери Жолдош өзүнүн сөзүнө өзү ээ боло албай, сүрдүп атпайбы? Бул дагы деле Динара айымдын көңүлүн кыя албай, дагы деле бул өзүн алдап атат Жолдош. Себеби мен Жолдош менен сүйлөшкөм. Жолдош, ачыгын айтышың керек, башынан ачыгын айтышың керек, эч качан үмүт бербешиң керек. Аял киши үмүт берсең, аял кишинин жүрөгү ооруп калат. Ошондуктан мен айтарым сага, мага ошо бардыгын ачык айтып жүр. Ой, кандай жооп болду я. Күндөн күнгө таң калтырып жатасыздар. Ачык эле айткым окшойт бул жерде. Мен өзүм тандаган пайыздар менен эсептегенде өзүмдүн жакшы көргөн кызым отурат. Кызым деп аткандачы. Атын айтып эле коеюнчу, анан кийин сыра эле болуп турсунчу азыр. Анан бияк Динара айымды дагы жакшы сыйлайм, бирок деген ачык эле болду окшойт менин оюмча. Мен биякта өзүм тандаган, жактырган. Урматтуу биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү, Жолдош мырзанын өзүнүн бир жакшы кыялы бар. Менин сүйүм өзгөчө, эрке кыз издеп жүрөм, көздөрү карагаттай болсо дедиңиз эле. Ал эми бүгүн сиздин да оюңузду биз тактап билип алдык. Сиз биз жолуктук долбоорунда Динара айымды тандаган жоксуз. Анда сиз кимди тандадыңыз? Бул жерден мен тандаган негизи 3 кызга жакшы сөздөр айткан болчумун. Алардын ичинен эң өзгөчөсү болгон, бул өзүмдүн сиз айтып кетпедиңизби, өздөрүнүн көздөрүнө депчи, бул жерде мага Гулизаны тандаган болчумун мен. Гулизаны тандаган болчумун. Негедир мен адамдай сезилди, көздөрү, анан токтоо мүнөзү, анан карапайым, мен айтып кеткендей, үй бүлөнүн кызы Гулизаны тандадым. Унчуккун келбейт. Гулиза өзү биздин ооба долбоорго келгенде эле сөзгө чечен, шайыр мырзаны издеп келген болчу. Микрофонду Гулизага дароо, эгерде азыр узата турган болсок, биз эмне дейбиз эми, айтылган талаптар ошол бойдон эле өзгөрөсүзбү, Гулиза? Жолдош мырза менен сүйлөшүп көргөн жокпуз. Салам кандай, жакшы, рахмат. Болду.
ошол азырынча эми убакыт көрсөтөт деп айткым келет. Жолдош мырза эмнеге сизди тандады деп ойлойсуз? Балким башкача көз карашта карап койгонсуз эфирден сырткары. Үмүт берип койгонсуз көздөрүңүз менен. Өз айткандай менин көзлөрүм жаккан го. Гулиза, Жолдош мырзаны сиз талабыңызга туура келген мырза деп эсептейсизби? Негизи сырт келбети мага жагат, бирок биз сүйлөшүп көргөн жокпуз бир дагы. Ошол үчүн мен деле сүйлөшүп көрө элекмин Жолдош мырзаны, бирок мен сүрөттөп бере алам. Мен өзүм шайыр мырза, сөзгө чечен. Сиз сүрөттөп бергенде эле мырза болуп турат. Келбеттүү. Токтоо. Төп келет экен да көрсө, Балким ачыктабай турбайлы, кандай дейсиз? Жок, мага кызык болуп атат да. Балким Гулизага өзгөчө шайыр аябай дагы бир мырза талап келет. Туура келет дегендей. Эми биз баарыбыз байкагандай эле бул жерде абдан кызыктуу сонун жыйынтыктар болуп атат. Динара айым, сизге кайрадан болсо эле биз ийгиликтерди каалайбыз жеке жашооңузга, жумушуңузга, ишиңизге. Дайым ушинтип күчтүү айымдардын катарын толуктап жүрө бериңиз. Сиздеги баалаган жеке менин бир ушундай ичимдеги сапаттар бул ачык айткан айым экенсиз, эч нерседен коркпогон. Эмне болсо дагы сиздин ушундай сонун сапаттарыңызды баалай билген, алаканына салып сизди бактылуу кыла алган сөзсүз түрдө мырза бар деп ишенем. Ошон үчүн сиз мына ушинтип издеп жолго чыктыңыз. Биз жолуктук долбоору бул башка бирөөнүн бактысын тапканга биз чоң себепкер болгонго аракет кылабыз. Динара айым, бирок сизге сырттан келген жүздөгөн каттар бар. Мен ушул Динарага ойлонбостон үйлөнөт элем, ойлонбостон баш кошот элем деп. Бирок биз ойлойбуз, ушул биздин долбоордон Кудай буйрса сиз өз бактыңызды таап кеткенге милдеттүүсүз деп. Эми бул жердеги катышуучулар эле эмес, жалпы элибизде эле күбө болгон биздин 5-6 ушул чыгарылыштарда Мирлан менен Гулиза айымдын ортосунда мындай кичине пикир келишпестикке чейин жеткен болчу. Бирок азыр Жолдош мырзанын тандоосуна Гулиза айым татып турат. Ошондуктан баягы көздүү мончок жерде калбайт дегендей, бир күнү баягы кичине түшүнбөстүк болсо, экинчи жагынан бирөө сени сүйүп турган дагы бирөө бар экенин эсибизге алып жүрүшүбүз керек экен да. Ооба, бүгүнкү биздин студиябыздын көздөрү башкача, жана ошондой эле эң негизгиси үнү башкача. Биздин ырчы кызыбыз Гулизаны ортого чакырып алсак, Гулиза, Мирлан мырза менен ошондо эмне болду? Көрсөтүүдөн кийин чыгып, бул тууралуу сүйлөштүңөрбү? Эмнеге сен мени эфирде ушундай дедиң дегендей мамилени кайра калууна келтирдиңерби же байланыш үзүлдүбү? Ошол эфирден кийин Мирлан байке кечирип кой деп кечирим сурады. Мен макул деп кабыл алып, экөөбүз жакшы тынчка таркалдык. Бир жакка бардыңыздар? Жок, жолуккан жокпуз, жазышкан жокпуз. Жакшы дегендей ойлодум эле, кайра мамиле улантып баштадык дегендей. Көңүлүңүз такыр эле калдыбы мындай жолугушуу иретинде? Сиздерди кайрадан бир элестетсек болот го чогуу? Жок, биз ошол акыркы эфирден кийин жакшы тааныштардан болуп калдык, ушул бойдон калат. Мен кийинки суроомду бергим келип атат. Гулиза айым, айтсаңыз, Мирлан мырзанын Айдайды тандаган сиз үчүн мындай жаңылык болдубу? Ооба, негизи жаңылык болду. Сиз ойлогонсуз мени тандайт деп кайрадан? Жок, мен ойлогон жокмун, себеби мен уже тандап бүткөндөн кийин анан мен артыман барып салган болчу да. Мен ойлодум, мени тандаган жок деп. Эмне себептен? Себеби менин жообумду күтүп отурду. Эгер мен Мирлан мырзага комплимент айтсам, может мага таштайт беле деген ой болду. Эсептешүү болуп калды бул жакта. Чыныгы сезимдер кайда калды? Эми мага өзү жооп берсин. Мирлан мырза, эмнеге Гулиза мынтип ойлоп атат сиздин тандооңузду? Мен айткандан кийин анан ошентип Айдайды тандады болуш керек деп. Эми мен бул жака бирөөнүн сезими же бирөөнүн мамилеси үчүн келген эмесмин. Чыныгы ушул жака келгенимдин бирден бир себеби. Эмне себептен келдиңиз анда? Үйлөнүш, анан Үйлөнгөндө сезимдер аркылуу үйлөнөт да. Же сезими жок эле үйлөнө аласызбы?
Мирлан мырзанын сезими ойноп аткандай эле сезилип атат мага. Мен ошол биринчи күнү жыйынтык чыгарган, ошол жыйынтыгым боюнча мен андан ары мындай өмүрлүк жубай катары көрө алган жокмун, ошондон улам мен тандаганым жок. Кыздар, мындай дароо эле ойду өзгөртүүгө кандай карайсыздар? Кандай көз караш? Айым. Оюңарды бат-бат өзгөртүп атасыңар жана хамелеон сыяктуу элечи. Чыныгында кандай десем, Мунарбек айтып кеткендей, бетке айткан жакшы, бирок ичинде мужская солидарность деген болуш керек да. Ошону жана айтып коеюн деп утуп калдым. Как оскорбление угуп койдум да жана. Прямолинейность бул өтө жакшы качество, бирок мужская солидарность да унутпайбыз балдар. Кишиге катуу тийчү сөздөрдү айтпай деле койсорсон болмок. Анан чын эле мен байкап атам, балдар эфирден сырткары башкача ой менен болушат экен. Анан ушул жака келгенде башкача ой менен, башкача сөздөрдү угуп калып атабыз да. Туура эмес. Ошондо Мирлан эмне болду? Оюн бат өзгөртүп жибердүбү? Өзгөртпөш керек беле? Аягына чейин. Негизичи, мындай билбейм, балдар кандай ойлойт. Эгерде мен өзүм эркек болсом, мен ушунча канча эфир болуп атат. Бир кызды жактыр, ошону до конца жактырып көр, ошонун жакшы бир качестволорун издеп көр. А булар чөтө ал кыздын көңүлү менде жок экен, анда буну айтып коеюнчу, тигини айтып коеюнчу деп эле наугат болуп атат да булардыкычы. Жактыргыла бир айымды, ошону жакшылап билгенге аракет кылгылачы. Ошону сурап атат. Туп-туура. Мен да ошого толугу менен кошулам. Себеп дегенде биз ошон үчүн айым экенбиз, биз ушундай жаралган экенбиз. Биздин мүнөзүбүз бар экен. Ошол мүнөзүбүздү көтөрө билген гана мырза, баягы чыныгы биздин да жаныбызда боло турган мырза экен да. Эх сүйүү, эх махабат. Бүгүн биздин катышуучулардын арасында өзгөчө ысык мамиле болуп жатат. Биздин көрүүчүлөргө дагы ушундай бир жүрөктөр башкача согуп жаткан убагы. Ал эми бүгүнкү биздин чыгарылышта Гулизанын тандоосу ким? Жолдош Гулизаны тандады. Гулизанын тандоосу бардыгыбызга кызык болуп атат. Гулизанын тандоосу конверттин ичинде, бирок эмнеси болсо дагы бүгүнкү чыгарылыштын соңунда бардыгыбыз ал конвертти ачып, Гулизанын тандоосун көрөбүз. Кайрадан биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр бул жака ачык сүйлөшүүгө биз эң эле жылдыздуу, таланттуу, ошондой эле жүрөктөрү бош азырынча жаштарды чакырабыз. Алардын сап башында Айзада бар, Назира жана ошондой эле мырзалардын ичинде көрсөтүүнүн бүгүнкү көрсөтүүсүндө өзгөчө аябай активдүү болуп аткан Чыңгыз. Келиңиздер. Мына ошентип төрдөн эки эле инсан эмес, үчөө тең чакырганыбыздын бир себеби бар болуш керек, э? Катышуучуларга да кызыкпы? Эмне үчүн биз үчөөнү чакырдык? Эмне үчүн мындай көрүнүш болуп атат? Балким үчөө бири-бирин тандагандырбы? Оюңуздар кандай? Ким биринчилерден болуп жөн гана жооп берет? Бул көрүүчүлөргө да абдан кызык болуш керек. Сунай. Үчөө жөнүндө оюңуз кандай? Менче Чыңгыз Айзада эжени тандаган, Назира Чыңгызды тандаган. Үчөө үч бурчтук болуп калган, любовный треугольник болуп. Менин оюм бул Чыңгыз негизи комплимент боюнча фаворит болбоду. Ошо фаворит болгондуктан бул ушул жака чыгып отуруп калды го деп ойлойм. Рыскелди, Канааттын ойлору бар экен. Баягы көптөн бери аралашып, бирибизди байкап жүрөбүз. Мен чисто өзүмдүн оюм. Айзада менен Назира Чыңгызды тандаган деп ойлойм. Чыңгыз башка бирөөнү тандаса керек деген ойдомун дагычы. Жакшы вариант, абдан кызыктуу. Мен оюмча Чыңгыз бул биз жолуктуктун шартын бузуп, эки кызды тең тандаган болуш керек деп ойлойм. Шарт жазып койгон бака деп. Амир, сиздин оюңуз? Эки кыз Чыңгыз мырзаны тандап алган, Чыңгыз мырзанын ою башка бирөөдө го дейм. Ошон үчүн үчөөнү чыгарып койдук. Назира жинденип баштады уже. Мен аны ал башканы окуп калды, биякта көрдүм. Эмне үчүн мындай жооп берип атасыз, Назира айым? Балким Чыңгыз сизди тандагандыр. Микрофонду бербей туруңуз. Аягына чейин.
Жооп берелик да. Мүмкүн тандагандыр. Эмне үчүн сиз өзүңүздү мындай мен тандаган жок болуш керек деп дароо эле бир жыйынтык чыгарып койдуңуз? Бирок мен ойлогом, мен бул жактан эч ким тандабаса керек депчи. Мага өзүм ошондой сезилип атат да. Айтсам, Чыңгыз тандаган жок мени. Жашоодо деле ошондой дейсизби? Мисалы үчүн тандоого келгенде курбуларыңызда жигити бар болуп калат, дагы сиз калып каласыз жалгыз, Жок, эми бул жактан мага азыраак комментарий айтылганда мурункудачы, ошол үчүн айтып атам. Ошол себептүү мен көп комплименттерди аласызбы жашоодо? Сиз жөнүндө эмне деп айтышат көбүнчө? Медайым деп айтышат. Медайым. Мындай жаркылдап жүрөсүң деп айтышат көп комментарийлер. Дагы кантип эмне деп айтышат? Көп сүйлөбөйсүң деп айтышат. Чын айтканда, бирок негизи сүйлөйм. Ушул жерден билинип калды окшойт сиздин тандооңуз ким болгонун, Өзүңүз айтып алдыңыз. Мүмкүн билинип калды. Демек сиздин тандооңуз? Менин тандоом негизи менин тандоом башка эле адам. Азыр айтып берейин. Жок. Ошо башка адам дегенди уккубуз келген. Демек балдар ойлоп аткан болчу. Назира Чыңгызды тандады, Чыңгыз болсо Айзаданы тандады деппи? Жаңылышасыздар. Ал варианттагы бул жака туура келген жок. Же болбосо Назира менен жок, тескерисинче Айзада Чыңгызды, Чыңгыз Назираны тандады деген дагы бул жакта тескерисинче мындай вариант болуп атат. Чыңгыз кандай болуп калды бул жагы? Азыр мен сүйлөгөндү баары тең эле күтүп отурушса керек. Ошондуктан мен биринчини кыздын чачы улуу деп тур, кыздын 40 чачы улуу деп тур. Назира сүйлөдү Назира. Эми кезек сизде. Кезек азыр сиздин чачыңыз улук болуп турсун. Сиздин оюңуз кандай болуп атат? Сиз да оюңузду билдириңиз да. Ким сизди тандады? Же сиз тандаган айым отуратпы жаныңызда? Ооба, чынында бирок бул жерде мен тандаган айым да отурат. Ошон үчүн чакырдык. Бир катка эки атты жазып койгон жок белеңиз деп атабыз. Жок, андай эч нерсе жок бул жерде. Өзгөчөлөнгөн жоксуз? Элдей болуп эле бир катка бир атты жазып эле салгам. Дагы эмнени айта кетсем, азыр же болну эле айта берсемби деп. Баарыбыз күтүп атабыз. Негизи Чыңгыз мырзанын ошо мындай жигиттердин курамына акыркы болуп кошулган. Башында программа бүтөрү менен эле мен үйлөнүшүм керек, мен бул программага хайп үчүн келген эмес, мен чыныгы өзүмдүн өмүрлүк жарымды издегени келгем деп. Анан сиз азыркы убакта өзүңүздүн өмүрлүк жарыңызга эми ошо кадам таштап атасыз, биринчи кадамды. Ошол кыз сиздин тандооңузга татыктуубу? Мен өзүм тандаган кыз менен биринчиден бирок сүйлөшүп көрдүк, телефон аркылуу сүйлөшүп көрдүк. Бирок чын-чынына келгенде эми баягы суроолорго жооп болбой, болсо дагы кеч болуп, ушундай учурлар болуп атты. Дароо жооп бербейт, дароо жооп бербейчи. Анан мен ошол 3 айымдын ичинен үчөөнө тең жазып көрдүм да, баягы. Үчөө тең сүйлөшүп көрөйүн, кат алмашуу. Кайсы варианттарда кимдер болду эле? Мен варианттарымда эки жагымда отурган эки айым. Назира болгон, Айзада болгон, анан үчүнчү айым. Үчүнчүсү Акиана болчу. Акиана болгон. Үчөө менен тең эле сүйлөшүп көрдүм, кат алмашуулар болду. Жакшы дос катары иретинде. Именно мен тандаган адам, бирок эми баягы неме кылдым да. Каттарыма баягы кеч жооп берип, кеч жооп берсе дагы мындай телефон аркылуу сүйлөшүп да көрдүк. Анан жакшы сүйлөшө албай койдук. Ошентсе да сиз тандадыңыз аны. Ошентсе да. Жок, мен тандагандан кийин сүйлөшүп көрүп атпаймынбы? Тандагандан кийин. Анан анын ичинен дагы бирөөсү менен сүйлөшүп көрдүм. Бардык жагыбыз мисалы келишкенсип, сүйлөшсөк да мен SMS жазсам сразу дароо жооп берип. Башкасы, башкасычы ошо үчүн. Чалсам дагы сразу чалып, кайра жооп берип, если ала албай калса кайра сразу чалып. Ошондо сиз тандооңуз азыр экөөнө болуп жатабы? Үчөөнө болуп жатабы. Чыңгыз мырза мындай күткөн эмес элек. Жүрөк кенен дейт го. Азыркы убакта балким да, сиздин тандаган адамыңыз сизди тандабай башканы тандап калса, сиз дароо башкасы менен сүйлөшүп кеткенге даяр экенсиз да? Даяр элемин. Чында. Бирок өзүңүз тараптан кандай кадамдар болду? Сиздерде барбы мындай сүрөт, видео, бир романтика?
андайга жетишкен деле жокпуз чынында, эми жолугушуу деле болгон жок да. Если жолугушуу болсо мен обязательно алып келип сүрөттөрдү тартып, видео. Эми буюрса группа менен чогулуп аттыңыздар да, ошондо балким өзүнчө сүрөткө түшүп койдуңуздар же TikTok'та. Андайлар бар, Бизге ошондой бар. Эми азыр тандоодо сиз тандаган айым, анын дагы тандоосунда сиздин ысмыңыз болуп калса, расмий түрдө жолугушууга, мындай кыз жигит мамилесине акырын кадам таштаганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Ошол жерден унутпай бизди дагы, көрөрмандарды дагы унутпай, жакшы бизге мындай мини love story тартып коюңуздар, сүрөт, видеолорду күтөбүз. Эми Айзада айымга микрофон узатсаңыз болот окшойт. Сизде бүгүн Айзада айым үн дагы жок, эр жылмаюу эле бар. Тааныбай жатабыз сизди. Биринчи микрофон алчыңыз эле дайым. Саламатсыздарбы, кандайсыздар, жакшысыздарбы, баарыңыздар бир жумадан бери көрүшө элекпиз, сагынып калыптырмын аябай. Жок, микрофон жетпей калды. Чындыгында мен сүйлөйүн деп атсам эле, бияк жактан микрофон биз жака келбей калды, ошон үчүн эле сүйлөбөй калдым. А так сүйлөйм, жакшы эле, баары жакшы. Эмне себептен бул жерде отурасыз? Үчөө болуп отурасыздар да? Мен негизи баягы үч адамды тандоо түшпөдү эле, ошондо негизи Чыңгызды кошком да. Анан негизи мондай болуп калды. Жолдош Динара айым менен болуп, буга чейинки эфирлерде Канат Айдай менен болуп, анан Чыңгыз бош болуп калып, Чыңгызды айтып койгом. Бирок негизи жөн эле айтып койдуңуз беле? Жок, жөн эле айткан эмесмин. Негизи деген балдардын баары менен эле сүйлөшүп атам. Эми баары менен деп айта албайм, көбү мененчи сүйлөшүп атам. Бирок ошонун ичинен баягы экөөбүз тил табышканыбыз бирдей болуп кетти да, жакшы тил табышып кеттик Чыңгыз экөөбүз. Ошон үчүн Чыңгызды тандагам негизи. Ошол эле. Айзада айым, бул көрсөтүүгө сиз өзүңүз кастингке келген жоксуз. Сизди эжеңиз сунуштап, бизге анан биз сизге байланышка чыгып, көрсөтүү, долбоор, реалити болоорун айткандан кийин ишенип келгенсиз да. Бирок канчалык деңгээлде турмуш курам, ушул жерден менин жактырган мырзам бар деген азыр сизде ой болуп атат. Канчалык деңгээл? Мисалы, анда жок болуш керек эле да, баарыбыз келе жатканда эле эч нерсе билбей эле келгенбиз да. Болот, болбойт дегендейчи. Азыр бир өзгөрүүлөр болду оюңузда? Өзгөрүүлөр болгондо мен эч кимси менен таанышып көрө элекмин. Наедине деп коет го, орусча айтканда, ошондой жолугуп көрө элекмин. Жекеме-жеке жолугушуп көрө элекмин, бирок негизи оюмда балдар бар. Ушул болуп калышы мүмкүн деген. Ой, кол чабуулар. Башында билесизби, Канат мырза? Айзада келгенде айткан болчу да. Мен деген момундай айыммын, айына деген 300 000 табам, эгер сен 400 000 таппасаң, анда мага сүйлөбө дегендей позицияда болчу да. Азыр болсо айтып атат окшойт, мындай жибип. Чыңгыз чечет дегендей эле. Чыңгыз не десе де ошого макулмун дегендей эле да. Анан ушундан улам эле биз кийинки суроосу Чыңгызга өргүс келип атат. Чыңгыз, Айзада мени тандайт деп ойлодуңуз беле? Жүрөгүңүз сездиби? Бул жердеги катышуучулардын баардыгы дагы ойлобосо керек, ошонун ичинде мен дагы чынында ойлогон жокмун. Мындай чечимге бирок чындыгында чоң рахмат. Неге? Действительно мен ойлогон эмесмин да, анткени бул жерде баягы Айзада мисалы кыздардын арасынан ачык айрым так сүйлөп аткан кыздардын бири эле го. Анан кийин жоош отуруп, мындай ушундай эле бир баланы тандап коесаңыз, мисалы мен биринчи, экинчи эфирлерде үнүм чыкпай эле отурганда, туруп туруп эле мен тандап калсам мага да таң калыштуу болот. Мырза, эми сиз мындай деп атасыз да, ушундай айым мени тандадыбы дегендей. Ошондой бир впечатление болуп атат го дейм мендечи. Эч кимди тоготпогон айымдай көрүнгөн, эфирге келгенде. Башында ошондой эле көрсө, Айзада дагы назик, жүрөгүндө сүйүүнү каалаган айым экен. Чыныгы мырзаны издейт экен. Демек, Чыныгы мырзадагы бар сапаттарды сизден балким көрүп жаткандыр. Тандоосу сиз деп ойлойсузбу? Мен деп ойлосом деле уже баары билинип калды го дейм. Эмнеге кыздар кандай ойлойсуңар? Айзада Чыңгызды тандадыбы же бул жерде биз жөн гана сиздерге мындай кызыктуу маек куруу үчүн чакырдыкпы? Кандай ойлойсуздар? Айзада баягы чындап чын жүрөгү менен тандадыбы же Чыңгыз жөн эле бош турат деп эле тандап койдубу?
Айзадан сезимин Чыңгызга канчалык деңгээлде көрө алдыңыз Умсунай? Чыныгы сезим деп айта албайм, бирок мындай ини катары кандай жакшы көрүп, же дос катары мындай жакшы сүйлөшүшөт, анан чыныгы сезимдерин билип көрө алган жокмун мен. Аны башкадан сурагыла дебейсизби? Айыма кандай ойлойсуңар силер? Биздин Динара эже да жооп берип койсо андайын, э? Жок, Айзада тандаган жок Чыңгызды. Менин оюмча Айзада бул жерде эч кимди деле жактыра бербейт. Менин оюмча Айзада ал жерде Кутучага оюна келген эле бир баланын атын жазып койду. Ошентип эле ойлойм. Эмне себептен сиз Айзадан сезимин мынчалык деңгээлде 100% билип койдуңуз? Биз караокеге барганбыз, баратканда бир аз сөздөрүн угуп калганмын. Эч ким деле жага бербейт мага ал жерден деген сөздөрүн угуп калганмын. Демек Айзада айым хайп үчүн келдиби ошондо? Жок, Айзадага эми келет деп ойлойм, может, Айзадан оюндагыдай жигит. Айзада жооп күтөбүз сизден. Мен негизи башынан айтып келатам. Наоборот, ушул жерде бар. Бирөө эмес, 2-3 деп. Анан негизи менин тандоом Чыңгыз деле эмес. Прям чечелекмин мен именно ушул деп. Просто азыркы учурда экөөбүздүн отношениябыз жакшы да. Дос катарыбы, жакшы тааныш адамдар катарыбы. Ушул Чыңгыз менен, ушул балдардын арасынан Чыңгыз экөөбүз көп сүйлөшөбүз. Ошол эле болгону. Мен да оюмду айтып кетсем болобу, э? Биз караокеге баратканда мен деле Айзададан сурагам. Айтпайсыңбы, кимди тандадың десем, жок, ал сыр болсун деп айткан. Мен ойлойм, эмнеге жок, Чыңгыз абдан өзүнүн, кандай десем, орду менен жүргөн, өзүнүн орду менен сүйлөгөн балдардын бири деп эсептейм. Эгерде Айзада сен Чыңгызды тандаган болсоң, поздравляю. Чыңгыз, болочоктогу жубайыңызды эгерде буга чейин элестетип келсеңиз, азыр ошондо сизге конкреттүү түрдө оң жагыңызда отурган жоош, татынакай, медайымдай болгон айым керекпи, же баары бир активдүү, өзүнүн оюн айта билген шайыр, мындай тарсылдаган келинчекти көрүп атасызбы? Мындай оң тарап жакыныраак болуп атат, же сол тараптагы айымдар эмес, мүнөз. Кайсы мүнөз сизге жакыныраак болуп атат? Себеп дегенде мырзалар ушундай экен да. Башында жоошун тандап, анан бир канча жыл бири өткөндөн кийин анан кийин шайырын сүйүп калышат экен да. Балким. Туура, бул жоопко мен мындай деп жооп берейин. Чынында бирок өзүм жашоодо тынч жоош жүргөн баламын да. Эч кимге зыяным тийбеген мындайча айтканда. Анан мага дагы ошондой жубай керек деп ойлочумун да. Анан андайлар менен деле сүйлөшүп көрдүм. Анан ал жерден мисалы же мен сүйлөй албайм, же ал сүйлөй албайт. Зеригип кетесиңер анан экөөңөр тең, э? Мындайча айтканда кичине зеригиштүүрөөк болуп калат экен. Анан кийин чынында Айзадайым менен да сүйлөшүп, телефон менен да сүйлөшүп көрдүм, мындай да сүйлөшүп көрдүм. Эми аңгемебиз келишип калган. Негизи келишип калган да. Анан эми балким көрөбүз, может алдыда. Мага жакыны чынында эми ачык айрыр, оюн так жеткиziп аткан, мисалы. Сизде астыга жетелеген айым керек экен да, э? Чыңгыз, могул рубашканы кийсең жакшы жарашат экен. Бүгүн бул жолу ушуга бар, сага ийгилик каалайм деп, э? Ачык айтыш керек экен. Жөн үтүктөп коюп илип койбогон, э? Ошол жагы да барбы дейм. Чыңгыздын оюн бөлгүм келип атат. Биз эмнегедир мырзалар баягы өзүбүздүн оюбузду кое беребиз. Келинчегибиз мындай болсо экен, акылдуу болсо экен, мени колдосо экен депчи. Бирок эмнегедир бир убакта сүйүп калсаң, баягы кыргыз айтат го, сүйүүнүн көзү сокур деп. Тамак жасай албаса дагы, сени колдобосо дагы ошо менен жашаганга даяр болуп калат экенсиң да. Эми бул сүйгүчөктү жөн эле кыялдар болот экен да. Жүрөккө буйрутма бере албайсың да. Көрө жатарбыз анда. Тандоолор кандай? Биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрүнө дагы абдан кызык болуп жатат болуш керек. Анжелика айым, калган сиз улап койсоңуз болот. Ооба, азыр биз баарыңыздарды экранга дагы жакыныраак келиңиздер. Ким YouTube аркылуу көрүп атса, түрдүрбөңүздөр деп айтабыз. Себеп дегенде бул жакта бизде бир нече конверттер бар. Алардын баардыгын кезеги менен биз ачабыз. Анткени бул инсандар бүгүн эфирде тандоолорун айтканга көп даяр эмес катышуучулар болчу. Алардын катарында бизде Назира дагы бар. Себеп дегенде Назиранын тандоосу күтүлбөгөн жерден бизди дагы таң калтырды. Бул эч кандай бул жерде отурганга дагы байланыштуу болбой калышы мүмкүн. Бирок ага чейин Чыңгыз мырзанын тандоосун
угушубуз керек Назирага чейин. Назирага чейин жана ошондой эле Айзадага чейин. Ооба. Чыңгыз мырза, сизди бүткүл кыргыз эли карап турат, андыктан чындап жигиттик кылып тандооңузду ачыктап кетсеңиз болот. Келиңиздер, колдоп коелучу, Чыңгыз мырза. Туура, бирок бул кыз кишилерден биринчи эркек сезим билдирген туура болот деп айтам. Андыктан чынында эми мен тандоом ал жердеги кутучага салган тандоом Назира болгон. Айзада, сиз тандоодо Чыңгыз менин атым жазат деген ойдо болдуңуз беле, үмүттө? Жок, болгон эмесмин. Себеп дегенде Чыңгыз экөөбүз деген мындай тема тууралуу сүйлөшкөн эмеспиз да. Анан ошондуктан менин оюм 100% Чыңгыздыкы башка кыз мага айтып жүргөн мурун. Айтып койчу да кыздарынчы. Уш тиреген да азыр. Анан мен ойлогон эмесмин. Эмнеге сиз Мирлан мырзаны же Амир мырзаны тандаган жоксуз? Экөөнүн сизге сезими бар экенин Чыңгызга караганда кичине жакыныраак болуп атты да экөөнүн сезими сизге. Амир мырзаныкы өткөн эфирде ачык эле айтып кетти мисалы сизди. Мен айтып атпаймынбы, эми бирөөнүн сезими мага бар экен деп мен ага сезимимди билдире албайм да. Менин оюм башка. Ал адамдар мени жактырып атса, мен башка адамды жактырып калышым мүмкүн. Ошондуктан менин ошо кутучага салгандагы оюм Чыңгыз болуп кетти эмнегедир. Эмнеге Чыңгыз эмес? Себеп дегенде мен балдардын баарын эле менен сүйлөшүп көрүп атам. Ошолордун ичинен жашы кичүү болсо дагы, сүйлөгөн сөз ордунда, мага жасаган отношениясы, тарбиялуу, бүт нерсени түшүнө турган бала экен да. Ушул акыркы нерселерден кийин Айзада айым, мен ойлойм, сиз дагы өзүңүздүн активдүүлүгүңүздү улантып, сизди жакшы көргөн мырзалар көп. Ошондуктан эми бул жолкусун 100% сезимиңизге салбай, башка бирөөнүн да сезимин карап байкап көрөттүрсүз. Албетте. Эми өзлөрү биринчи келип жолугушууга чакырып, жакшы сөздөрүн айтпаса мен барбайм да эч кимге, туурабы? Мага негизи бардык балдарга эле ачыкмын, ачык болгонго аракет кылам. Амир мырза даярданып жүрөт, 1 жылдан жазат буюрса сизге. Чуркап келип ачып, саламатсызбы деп жазды. Албетте мунун баары тамаша. Бирок ошондой нерселерди айтып турбасак дагы жылыш болбой калчудай экен. Биз Канат мырза менен биргеликте ар тараптан сиздерге колдоо көрсөткөнгө даярбыз. Айтканбыз мырзалар, эгерде фантазияңыздар ушунчалык чоң болуп атса, вертолеттон мисалы үчүн сүйүүңүздү билдирген жазуу ыргытам десеңиздер, ага дагы биз жардамыбызды көрсөтөбүз депчи. Учуп беребиз сиздер үчүн. Ооба, эч кандай мүмкүнчүлүктөрү чектебеңиздер, сүйүүнү билдирүүдө. Себеп дегенде биз жолуктук реалити долбоору сиздерди жолуктуруп гана койбостон, сүйүүңүздөргө дагы салым кошуп, түгөй болуп, жар салып, нике менен биргеликте нике шакектерин тагып той бергенге дагы чоң салымын кошконго даяр болгон долбоор. Назира айымдын конвертин узатамын. Колубузда Назира айымдын салынган добушу турат. Назира өзү билет кимге добуш бергенин. Биз ачыктай электе атын атабастан эле эмне себептен ушул адамды тандадың деген суроо берген табыз. Анда Назира сиз атын айтпастан эмне себептен ошол адамды тандадыңыз? Ошол адамдын мага жүрүш турушу, сүйлөгөн сөзү, келбети жакты. Өзүм талаптарыма жооп бере алган адам деп жактырдым да өзүмчө. Ошол үчүн тандадым. Убакытты созбостон бактылуулук жүрөктү кармап туруңуздарчы, барыңыздар азыр. Ооба, анда эмесе биз ачып баштай берелик. Ооба, бул тандоолорго комментарийлерди активдүү күтөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Биз дагы ушунчалык реалити долбоордо моундай билбейм, бир камырдай журулуп, моундай бир жыйынтыктар бат-баттан болуп кетет деп ойлогон эмеспиз. Бул болгону гана азыр кыз-жигит мамилесине кадам таштай турган, укуктарды ала турган гана түгөлөрдү аныктоо добуш жыйынтыгы.
Менин атым Назира. Жана менин тандоом. Менин тандоом ырыс келди. Кол чаап койсоңуз. Чыңгыз мырза. Эмне деген сон? Бул тандоого кандай көз караштасыз? Ар бир адам бул жашоодо бактылуу болгонго ылайыктуу. Чындыгында Назиранын дагы выборун уважать этем, конечно. Эми бул дагы алдыда может Рыскелди мырзаны жактырып, чынында ошол менен сүйлөшүп көргүсү келип аткандар. Ийгилик. Кандай сонун жооп я. Назира айым, сиз азамат экенсиз. Чыңгыз мырза сизге жагатпы? Жагат. Бул жерде сиздин сүйүүңүз. Сиздин да жүрөгүңүздөбү? Жүрөгүңүзгө канча адам батат? Жүрөгүңүз кененби? Жүрөгүңүз кенен, жалаң жүрөгү кенендер чогуу алып турбу? Мурунку эфирде ошо 3 адамды айта кеткенде Чыңгыз да бар болчу да. Чыңгыз кошумчалап кетип экен. Жүрөгүңүз кенен деген Бул жерден мен ошол сөздү айткантам. Эркектин жүрөгү кенен болсо болот, бирок кыз кишиники бирөөдөй эле согуш керек. Кенен болбош керек, Назира. Эмнеге эркектики кенен болуш керек да, аял кишиники кенен болуш керек? Мен түшүнгөн жокмун. Аны мен сага сыртка чыкканда полностью түшүндүрүп берем. Бул жакта мага эмес, кыздарга деле суроо болуп калды да. Эмне үчүн эркектердин жүрөгү кенен болуш керек, кыздардыкы кенен болуш керек? Кызганыч бирдей эле. Айымдардын кызгануусу мырзалардыкына караганда дагы аябай бийик турат да. Кыргызда жакшы сөз бар билесиңби? Мисалы эркектин сүйүүсү бул акыркы адам болгон жакшы да, кыздын сүйүүсү биринчи адам болгон жакшы деп айтылат. Неге дегенде эркек ар бирисин көрүп жүрүп келе берет, анан кийин бирөөгө келип токтолот да. Кыз киши бир адамды сүйдү, вот ошол адам менен так акырына чейин болгону жакшы да, башка эч кимди сүйө албайт. Кызда тандоо болбош керекпи? Жок, тандоо болот, бирок биринчи сүйгөндөй ар бир кыз киши экинчи, үчүнчүсүн сүйө албайт деп ойлойм. Назирадан жооп күтөлү анда. Эми жүрөгүңүздөгү жанагы айтып жүргөн 90% Рыскелди, 80% Чыңгыз, 70% үчүнчү тандаган мырза Улук болчу. Улук болчу. Азыр эч өзгөрүүсүз ошол бойдон эле? Ооба, ошол бойдон эле. Азыр Нурдин? Назиранын жүрөгү ал өчөшүп айтып койгон эмес. Бир гана бул жактыруу сезим. Ооба. Жактыруу гана сезим. Ал баардыгынын жүрөгүн арнап, баардыгына эшик ачып салган жок. Бул жөн эле жактыруу сезим. Нурдин мырза, рахмат ишип турганыңызга. Биз дагы түшүндүрмө бере кетелик. Биз жолуктук реалити долбоорунда эч кандай бирөөлөргө мажбурлоо менен, же болбосо атайын уюштуруу менен бири-бириңерди сүйгүлө, жүргүлө деп же бир кандай байгелерди коюп кызыктырган жери жок. Биздин тескерисинче Канат мырза менен жана жалпы ошол биз жолуктук реалити долбоорунун уюштуруучу жетекчилери менен сонун нерселерди камдап жатабыз. Ал нерсе бир гана реалдуу сезимдер менен мындайча куралган үй-бүлөгө гана арналмакчы. Биз көрсөтүүнү улантабыз. Бул жерде түшүнүктүү болуп калды окшойт. Назиранын тандоосу Рыскелди мырза болгондон кийин Рыскелди Назира мени тандайт деп ойлодуңуз беле? Сырттан ушундай жактыруу болгондур балким. Назира сага рахмат. Мен дагы өзүмдү мындан кийин дагы жакшы алып жүргөнгө аракет кылайын. Кандайча? Сүрөттөп берди го мындай ушундай. Тиги жактан ким сүрөттөп берди? Жана сүрөттөп бердиңиздер го. Сиздиби? Өзү айтты, эмне үчүн сизди тандаганына, жүрүм-турумуңуз жагат экен. Ошо жүрүм-турумда оңдоого аракет кылайлы атпайбызбы? Ошого таттыктоо. Назира үчүнбү? Же башка кыздарга дагы жагып калатырбыз деген. Ушул жерден билсе болот да эркектин жүрөгү кенен экенин. Демек бул жакка Чыңгыз мырза. Жок, андай болбойт деп эле. Бул жөн гана тандоо болду, мындай айтканда сырттан эле бири-бирибизди байкап, көрөлү, сүйлөшүп көрөлү, балким жакшы бир мамиле болуп кетет деген жакшы алдыда күтүүлөр бар. Андыктан рахмат, Назира. Рыскелди мырзага ушундай сонун сюрприз болду көрсөтүүбүздүн алкагында. Бирок Чыңгыз мырза Назира мени тандайт деп эмнегедир ойлоп, анан отургансыз да, эмнегедир бул жакка отуруп аткандай себеп дегенде
сиздин тандооңуз Назира болгон да. Азыр эмне бир өзгөрүү болду ичиңизде? Эртең мисалы үчүн биз добуш берүүгө сизди чакырса кайра башка айымдын атын жазып койбойсузбу эми? Жок, чынында ошол добуш бергенден кийин мен Назира менен да сүйлөшүп көрдүм, Айзада менен да сүйлөшүп көрдүм, Акяна менен да сүйлөшүп көрдүм. Башында айта кеткендей эле, ушул Назира экөөбүз чындыгында сүйлөшө алган жокпуз кадимкидей мындай. Эми даже эки дос катарда сүйлөшө албай койдук да. Эми сүйлөштүк, просто баары бир окшошпой эле. Айзада айым менен сүйлөшүп көрдүм. Бардыгы жеңилирээк да, мындайча айткандачы. Эми берген суроолоруңа так жооп берип, өзүнүн оюн жеткире айтып. Вот ошо. Конвертти ачып атканда байкадыңызбы, мындай өзгөрүү бар экен, себеп дегенде биз конверт ачпайт болчук да, ал жерде тандоо сизде болгондочу. Же менин атым баары чыгат деген мындай өзүңүздө ишеним болдубу? Жок, анча андай деле ишеним болгон жок чынында. Бул жака келгенден кийин билинди. Бардык кызыктар алдыда, колшоолор болсун. Мен ойлойм, дагы болсо сөзүмдү жыйынтыктап койсом, Чыңгыз мырзада да балким мүмкүнчүлүк бар. Анткени Назира айтып өткөндөй эле, бул жерде 70, 80, 90 болуп атат да. Ал эми убакыттын өтүшү менен балким сиздер бирге болуп каласыздар же бирге болбой каласыздар. Ошондуктан мен жигиттик кылып бир тандооңуз менен кичине күрөшкөнгө кадам таштаганга аракет кылып көрсөңүз, көрүүчүлөр үчүн дагы аябай бир жагымдуу сонун көз караш болот эле. Канат мырза, менде ушундай ой келип атат. Жантан бери тандоолорду көрүп, көп бир суроолор пайда болуп атат менде дагычы. Мырзалар, жалпыңыздарга эле суроо берейинчи. Айымдардын кайсы бир эле сапатын айтыңыздарчы? Баалайсыздар. Кандай сапатка ээ болуш керек? Биринчи ирет, андан кийинки сапаттарды айтып берсеңиздер болот да. Жана ошондой эле кыздар, сиздер дагы айымдар, мырзанын кандай сапаты мынакей сизге толугу менен бир жетпей жаткандай да, биздин балким катышуучуларда же тапкандай, кандай сапаттар болуш керек? Мага сапаттардын бири жөнөкөйлүгү жагат, эң негизгиси. Мен мырзанын кайсы сапатын мага эң биринчи жөнөкөйлүгү жана чындыкты сүйлөгөнү жагат. Чынчыл болуш керек экен демек. Чынчыл болгон. Чыңгыз? Ишине, сөзүнө иши дал келген. Айтты, жасаш керек, оюн буруп кетпеш керек орто жолдон, Ооба. Бул жерден билбейм, баары тең эле ою банальный болуп атат мен үчүн. Менин оюмча кыз киши наоборот өзгөчө болуш керек да. Кыздар деле барбы? Мисалы, кызыл гүлдөрдүн арасында жалгыз аппак гүл болуп турган. Ошондой болуш керек деп ойлойм. Ар бир кыз өзгөчө болуш керек демек. Ар бир кыз өзгөчө болуш керек. Мага эркектерден эң баалаган сапатым чечкиндүү эркектер жагат. Чечкиндүү болгондо Айзада айым кандай? Турмуш курганы келгендеби? Ооба, бардык жактан. Бардык жактан, жумуштан, иштен, үй бүлөдөн, в общем, бардык жагынан чечкиндүү эркектер жагат. Мен оюмча, эркек бою узунбу, кичинеби, аз табабы, көп табабы, арыкпы, семизби, байбы, кедейби, эң негизгиси ошол сүйгөн аялына, женщинасына, девушкасына жакшы эмоция бериш керек. Аны таң калтырыш керек. Ошондо биз аялдар эркектин жанында биз өзүбүздү кандай сезебиз, ошол сезимге гана биз байланабыз. Биз таң калышыбыз керек, сүйүнүшүбүз керек, ыйлап жиберишибиз керек. Ошол эмоцияны бериш керек эркек. Ошол эле. Ошол мисалы үчүн бирөө менен бирөө ажырашып калганда дагы эмнеге сагынып, кыйналып, куса болуп депрессияга кирет. Ал анын жанында өзүн жакшы сезген. Ошол состоянияны сагынып ал ошентип кыйналат. Эң негизгиси жакшы эмоция, состояние, впечатление бериш керек эркек. Рахмат. Ошондо аял ошол эркектен кете албайт. Жоогуңузга аябай кошулабыз биз дагы. Айыма? Мен ойлойм, эркек чыныгы эркек эркек эле эмес, негизи эле аял кишиби, эркекпи, бул боорукер болсо, боорукерликтин ичинде баары бар. Эгерде эркек боорукер болсо, өзүн сүйүп турган айымын, жарын жаман сөз айтып албайын, көңүлүн оорутуп албайын деп, ошол өзүнүн жактырган айымын көңүлүн ойлоп турса элечи, аял киши кандай десем, эки эсе жакшы мамиле кылат да. А мен эмне үчүн бир
аябай ушундай тема болуп кетти да, эркектер силер деген мындай үйлөнгөндөн кийин менин кызым деген мен апам менен жашаш керек, антиш керек, мынтиш керек деген сөздөр болгон бизде мурунку эфирлердечи. Мен айтат элем, айланайын эркектерим, силер чын эле көп ответственность, көп мындай кафеге келип алып менюну ачып алып бир тамактанып аткандай элечи, условияларыңарды коюп атасыңар да, аял киши мындай болуш керек, андай болуш керек, тиндей болуш керек. Силерге айтып коюш оңой. Силер өзүңөрдүн ата-энеңер менен калган адамдарсыңар, туурабысыздар? Өзүңөр ата-энеңер менен жашайсыңар, каласыңар. Условия коюп кыздарды аябай тандап атасыңар да. Мен деле өзүмдүн ата-энем менен калып жашасам, эгер бизде менталитет башкачараак болсо, мен деле андачы оноңордун 10 качествоңарды сүйүп, бир күнү Рыскелдинди бир аз сүйүп, эртеси күнү тиги Нурдинди бир аз сүйүп отура бермекмин. Ошон үчүн силер слишком аппетитиңер чоң болот деп айтып коем. Айыма, сен өзү негизи башка эле суроого кетип калдың да, өзү биякта башка эле суроо болуп атат. Башка суроо болду, ооба мен мурунку эфирдеги теманы кошуп атам. Козгойлу го дейм, эркек болуп, сен тем более вообще мужская солидарность экенин билбейт экенсиң, чоң жигит. Мага кереги жок анын. Ты неприятный человек, честно я тебе скажу в лицо, да? Любишь, когда говорят в лицо, я тебе скажу в лицо. Я тебе слово сейчас не дам. Бесиш мокто отуруп аял улуу кишини сен апаң менен баласы отургандай көрүнүп атасың. Ошо сен тарбияңбы, ошо сен воспитанияңбы? Эми итке теңелсең ит болосуң дейсиң. Ошон үчүн сен азыр ит деген сөзүң үчүн тем более сен азыр телевиденияда мени оскорблять этип аткан үчүн алтыным жооп берип калып жүрбө, хорошо? Эми эркектер ушундай кызды ким алат дегенде суроо болот. А сага ким тиет алдыгындай ненормальный характер менен, мамбетский характер менен айтсаң, сага ким тиет экен? Хорошо, сүйлөйлү. Могу балага тийген кыздын шору кыздар айтып коеюн. Эми бияка жооп берип коюнчу суроого, Ооба. Анткени жашоодо эми үйлөнгөндө гана билебиз, Мунарбек мырза кандай жолдош болот, сиз кандай айым болот экениңизди. Ошондуктан бул жерде дагы эмоцияга алдырмай жок, жөн гана бири-бирибиздин оюбузду гана сыйлайбыз, Кеңиз айтыңыз. Ушу суроого жооп берип коеюн, кыздар кандай болушу керек дегенчи. Эми кыздар биринчиден назик болуш керек. Кандай учур болгондо дагы эркектерди сыйлай билиш керек. Анан өзүнүн оюна чечкиндүү болуш керек. Подружкасы келип, бул мындай бала экен, тиги мындай бала экен дебестен, өзүнүн оюна чечкиндүү, ар дайым өзүнүн сүйлөшкөн баласыбы же жолдошу уга билсе, бул семья аябай жакшы болот деп ойлойм. Анткени ар бир ынтымактуу үй бүлөдө бул аял главный болот да көбүнчөчү. Ошон үчүн ар бир кыйын эркектин аркасында кыйын аял турат да. Ошо. Аябай жакшы сонун кинолорду, мелодрамаларды көрүп турсуң, байкалып турат. Анжелика эже, бул туурабы? Жана туруп Динара эжени оскорблять этти. Азыр туруп мен өзүмдүн оюмду айтсам, мени оскорблять этип атат да. Типа эркектер силер көп эме коюп атасыңар, условия коюп атасыңар кыздарга, кичине мындай снисходительныйраак болгула деген менин сөзүм орусча билбейт окшойт да. Же туура эмес түшүнүп алды, мени алып туруп азыр оскорблять этип салды. Публичный извинение күтөм мен азыр. Ушул эркек, эгер эркек болсо, публичный извинение күтөм мен азыр. Мен сенден эч качан кечирим сурабайм. Динара эжеге мен бул жерде мен кичине кошула кетейин, анткени менин атым кошулуп кетти. Айымдын дагы позициясын, оюн биз түшүнө билдик окшойт, көрүүчүлөр дагы түшүнүп атат, эмне жөнүндө сөз болуп атканын, кандай буга чейинки темалар бүгүнкү күнгө алып келди, айыманын ойлорун топтогонгочу. Анан Мунарбек бул жерде бир сөздү айтты, сиз байкабай калдыңыз окшойт. Биринчиден баягы итке теңелбеш керек дегенде өзүн ит катары көрдү, анан башканы дагы ошондой көрүп туруп, анан теңелбей эле коеюн деп атат да. Бирок сиз бул жерде адам болуп койсоңуз болот. Кечирим сурайбы, сурабайбы, ал бул адамдын өзүнөн деп ойлоймун. Эгерде мен бирөөнү таарынтып алсам, кечирим сурамайынча кыйнала берем да. Анан бул жерде ар ким өзүнүн кабыл алуусуна жараша болуш керек. Менин оюмча бул жерде ар ким өзүн айтууга НТС уруксат берип аткандан кийин, микрофонду сиздерге эркин коюп аткандан кийин, дал ушундай оюңуздарды айтып, талааңыздарды талашсаңыздар болот. Биз эч кимге болушпайбыз. Мен дайым ар бир сөздүн маанисине сөз берип, мындай анан сөзүнүн маанисине көңүл берем да. Сиз кандай ойлойсуз Мунарбек? Итке теңелсең ит болосуң деген, бул эми мен эмес ал. Мен ит деп атам. Итке теңелген ит болот деп атам.
Мен емес да, мындайча айткандачы. Мен емес. Динара эжеге айтып аткан, мен Динара эжени оскорблять этпейби. Это не оскорбление, это мужская солидарность. Курсын төлөп берейин, окуучу бар орус тилинде. Анда мен кечирим сураймын, бул жерде кечирип коюңуздар. Мен итке теңелбеш керек дегендей эле, мен адам адамга эле теңелсинчи келиңиздер. Ошондуктан ушунчалык бизди мындай акыл эс менен сүйлөй турган бир мүмкүнчүлүктөрдү берген үчүн ушундай долбоордо отурат болушубуз керек. Айбандарда гана сезим жок. Айбандарда гана эч кандай план жок экен. Алар болсо жашай берет экен дегендей көбөйүшө берет экен. Бул жерге биз сезим менен, сүйүү менен, бири-бирибизди сый урмат менен гана долбоор түзөлүк деп келип отурабыз. Мунарбек мырза, бул жерде чындап сиз кичине мындай ачык, айкын сүйлөп алдыңыз. Сырт жактан ким кандай көрүнөт, ал сиздин оюңуз деп ойлоймун. Динара мен үчүн жапчаш, менин курагымдагы эле татынакай, сонун айым. Мен антип эсептебеген үчүн балким мен унчукпай отургандырмын. Ким ошентип эсептесе, эсептей берсин деген билимге чыккан Динара айым дагы ошондой болуш керек. Ошондуктан өнүгөлүк, өсөлүк, аң сезимди өстүрө берелик. Келиңиздер, анда эмесе биз көрсөтүүбүздү ооба бир аздан кийин кадр сыртында сиздер менен дагы маектешебиз. Өзүнчө сонунда биздин бөлмөбүз бар, НТСте сүйлөшө турган. Биздин тандообуз көптөрдү таң калтырды окшойт. Ордуңуздардан кайрадан орун алып берсеңиздер, биздин кийинки конверт ээлери дагы бар. Ошолорду ачканга жетишип калалык. Биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрүнө да абдан кызык болуп жатат. Анткени Назира айым Ырыскелди мырзаны тандады. Ал эми Ырыскелди чындап Назираны тандадыбы же башка кызды тандадыбы? Аны биз эртеңки көрсөтүүбүздө чагылдырып беребиз. Биз жолуктук долбоорунун жалпы көрүүчүлөрү. Бизде долбоор башталгандан бери биринчи мүнөттөрдөн тартып азыркыга чейин бир гана адамды жактырып, ар тарабынан байкап жүргөн биздин Нурдин деген жигитибиз бар. Жалпы суроону Нурдин мырзага аздектеп жүргөн бийкечи ким деп ойлойсуңар же Нурдин мырза балким өзү жооп береттир деп биз азыркы убакта сөз кезегин Нурдин мырзага берсек. Рахмат, мен кыска нуска жооп берип кетейин. Аялда кандай бир сапат? Бул берилгендикти мен ошону сыйлайм. Орусчасы верность. Ошол мага эң биринчи орунда турат. Анан айымга кыска нуска жооп берип кетейин. Айым айтып атат, мисалы, балдар силер деген өтө талабыңарды көп коюп салдыңар. Анан силер деген тигини тандап, муну тандап жүрөсүңөр, баарыңар депчи. Айыма баарыбызды кошпо. Мен биякта бармын, мен бир позицияда жүрөм. Бир кызды тандадым, эки жакка секирген жокмун. Бул биринчи. Экинчиси, мисалы, бул жакта 10 бала бар. Тиякта 10 кыз бар. Ар кимдин өзүнүн ою бар. Ошол ар ким өзүнүн оюн айтканга укугу бар. Мунарбек биякта жигитче, эркекче мүнөзүнө жараша бетке айткан мүнөзү бар. Аны жаман көрбөш керек. Бул өзүнүн ою. Анан ким кандай кабыл алат? Эми ал мисалы баары бияка даяр болуп келген. Бул реалдуу. Биз деген эч кандай сценарий кылган жокпуз. Бул жакта ким кандай оюн айтканга өзүнүн укугу бар. Ошону сен да бир аз кичине билип, анан өтө көп аша чаап кетпесең деп ойлойм. Мен кайсыл жактан аша чаптым? Мен деле ушу силер сыяктуу эле укугум бар да турабы өзүмдүн оюмду айтканга. Мен өзүмдүн оюмду айтып аткан жактан алып туруп, некультурно мени сөзүмдү бурмалап кетти. Мен ал жактан мен өзүм ага берилген суроого мен өзүм ушундай жооп берип атсам, алып туруп, сен башка темага вообще кирип кеттиң деп бул пересекать этип салды. Негизи эркектин эркектей болгону жакшы, мен билем. Аялдын аялдай болгону жакшы. Бирок эркектик деп мен грубость эсептебейм. Эркек менен грубость бул эки башка нерсе деп мен эсептейм да. Макул. Бул сенин оюң. Ошол характер Айдайга жоготпайбы? Анан мисалы сен айтпайсың эмне үчүн деп. Мисалы айтып атам мен дагы бир жолу. Сен баарыбызды кошпо. Акыл ошол сүйлөгөндө баардыгы дебей, көбүнчөсү деп сүйлөп турсаң, бул туура деп эсептейм мен. Ал бир сөзүмө тоже цепляться не стоит, я думаю. Мен баардыгы деп случайно балким айтып алгандыктырмын, эмоцияга алынып кетипчи. Эгер сиздерге ал сөздөр катуу тийип калса, кечирим сурайм. Баарыңыздардан кечирим сурайм. Эгер сиздерге катуу тийип калса. Кечирим сураган адам бул жашоодогу эң бактылуу адамдардын бири деп эсептейбиз. Ал эми ошондой эле биздин Мунарбек мырзага айтып кете турган болсок, негизи баягы Мунарбек мырзанын да оюна мен кошулбайм, өзүмдүн оюм менен жыйынтыктап коеюн, андан кийин сиздер коштоп эле койсоңуздар болот. Баары бир жигит деген сүйлөп атканда кичине жигитте да мындай даанышмандык болуш керек да. Мен мисалы Динара айымды апасындай деген сөзгө мен такыр кошулбайт болчумун да. Мисалы Динара айымды кичине жакындатып эжесиндей десеңиз кичине окшошмок да. Динара айымына сулуу десеңиз сулуу,
бакырайган көздөрү бар, стильно кийинет. Ошондуктан Мунарбек мырза эмки сүйлөгөндө да мен жигитмин деп эле жөн эле кыздарга баягы катуу сүйлөбөстөн кичине мындай жумшак кылып айтканга да үйрөнсөңүз, бул сиздин эң жакшы бир сапатыңыздын бири, жигиттик мүнөзүңүздүн бири деп эсептейм. Ооба, бул нерсе мындай болуп атат. Жанагы келиним сага айтам, жана керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей элечи, биздин көрсөтүүлүү баягы көрүүчүлөр арасында дагы бизди сындап аткандар бар. Мен сал үчүн менин отурганымды жактырбай жаткан бар. Бирөө жолугунду же бирөө канаттын күлгөнүн, ашыкча сүйлөгөнүн. Бирок эмнегедир ушул жактан биз эмне байкайт экенбиз да, адамдын ошол мүнөзүнө жарашачы бири-бирине болушу иретинде, же болбосо өзүн баягы жем катары калтырбаганга, өзүн коргой турган адамда бир ушундай сапаттар болот экен да. Нурдин, кайрадан сизге мырза микрофонду берелик. Эми өзүңүздүн сезимиңиз менен. Сезим. Негизи эле сиз туруктуу мырза катары өзүңүздү көрсөтүп келесиз да, сезимдериңизди дагы ачык айтып, канчалаган мисалы сиздин тандаган айымыңыз дагы эмнегедир ойлонгонго убакытты алам дебестен эле жок десе дагы жок, баары бир ойлонуп көр деп атасыз. Ошол тандооңуз менен кетип атасызбы, же сиз дагы бир оюңузду буруп кеттиңизби? Мен адамды жактырсам, мен чын жүрөгүм менен жактырам. Анан мисалы мен ал позициядан эч качан кайтпайм, анткени мага ошол адам менин болочоктогу келинчегим көрүндү. Ошондуктан мен сөз салдым. Анан бул жакка өтүп кетип, бул жакка кетип калбайм, себеби ал жактарда мен көрө алган жокмун. Ошол менин жанымда жүрө турган жубайдын характерин, мүнөзүн. Сиз бул жактан демек өзүңүздүкүн таап алган жоксузбу? Бир кыз мага ошол мүнөз болду. Анан мен бөлөк кыздарга секирип кеткен жокмун, себеби ал кыздарда мен андай мүнөздү көрө алган жокмун. Анжелика айым, биз кийинки суроону катышуучуларга берип көрбөйлү. Нурдин мырзанын жүрөгүндө жашаган айым ким болду экен деп. Балким биздин аны баары эле билет болуш керек. Баары эле билет, мен деле ойлоп атам, бирок азыр баягы конвертти карай келгенде башка эле ысым чыгып калышы мүмкүн, таң калбай деле калдым. Акиана, кандай ойлойсуз? Менин оюмча, Нурдин байке башынан эле ошол кызга өзүнүн сунушун айтып, комплиментин айтып келген, бул Гулиза деп ойлойм. Баары эле ошол деп ойлосо керек, менин оюмча. Гулиза деп ойлойм дейт Акиана. Менин оюм Назира деп ойлойм. Анткени Гулизаныкы уже ачык болгонсуп көрүнүп калды. Менин оюм Нурдин байке Назираны тандаган деп ойлойм. Сиздин оюңуз айдай? Менин деле оюм ошо улукка кошулам, ошо Назира же болбосо Гулиза экөөнүн бирөөсү чыгып калышы мүмкүн да. Башкаларына кандай десем үмүт жок дегендей. Мен айым Гулиза, Назира. Менин оюм сырттан байкаганда Айзада болуш керек деп ойлоп атам эми. Жок, негизи Нурдин байке башынан катышуучулардын арасынан дагы эң биринчилерден болуп, мисалы чогуу отурган жерде эле өзүнүн оюн так ачык жеткирген да. Бирок действительно Нуриза деп эле келатат, бирок ал оюнан Нуриза. Ой, Назира деп келатат. Ал оюнан азыр деле эч качан кайтпайт деп ойлойм, туурабы Нурдин байке? Дагы бизде ойлор барбы, ой пикирлер? Уруксатпы, адашасыңар. Мен башында чогулганда симпатия кимге дегенде мен Назира, Медайым, анан Гулиза дегем. Анан бирок ошонун арасында Гулиза менен Назиранын ортосундагы экөөнүн мүнөзүн салыштырганда мага Гулиза көбүрөөк жаккан. Ошондуктан мен ошондон кийин Гулиза деп нак айтып келгем. Ушул жерге анда биздин диванды бош калтырбай, Нурдин мырза келиңизчи төрдөн, орун алыңызчы. Сизди бул жакка отургузбасак болбойт. Эми сиздин тандооңуз ачык айкын эле көрүнүп турат. Көптөгөн көрүүчүлөр деле комментарийге жазган экен. Нурдин мырза ушул айымга чындап эле ашык болуп калыптыр. Тандоосу деле ошондой болуш керек деп. Демек, анын аты? Анын аты Гулиза. Ачыгын айтсам. Эч качан мен жактырган адамды айткандан эч качан уялбайм. Анткени айтыш керек. Анан Гулиза менен сүйлөшөбүз, бирок Гулиза мени байке катары сыйлайм деп мага түшүндүрмө берди. Бирок мен ошончо дагы Гулизадан бөлөк мисалы Назираны келбети жагат деп айткам. Бирок Назиранын мүнөзү боюнча биз дал келишпейбиз. Эмне себептен? Себеби Гулизанын ой жүгүртүүлөрү, характерлери
мен көрө алган жокмун да жанында жубай. Ошондой эле Гүлиза дагы андай көрө алган жок. Назира дагы, ооба. Толкунданбаңыз, кое туруңуз. Ошондо ооба, мен түшүнбөй калдым. Жаныңызда жүргөндү элестете албаган адамды сөз кылбай эле коелук. Конвертке жазылган аттагы айым Гүлиза. Ошол айым тууралуу сүйлөшөлүк. Эмне үчүн тандадыңыз? Байке катары жакшы көрөт. Себеби дагы бир жолу айта кетейин. Гүлизаны ушул проектке келген кыздардын арасынан турмушка нак, даяр, мындайча айтканда, анан өзүнүн айта кеткени бар. Мен өзүм жогош болгондуктан, спокойно болгондуктан мага шайыр адам керек деп. Анан ошондуктан мен өзүмдү туура көрдүм деп айтсам болот. Анан жана ошондой эле Гүлизага жактырган эң жакшы качествосы бул ырдайт, окуп бүтүрүп мугалим да, ошону көзөтпөйт да, билинбейт да. Мүнөзү өтө сонун. Ошондуктан мен Гүлизаны көрө алганым үчүн мени кадам таштаган. Колчалар болсун. Гүлиза, ушундай эле болжол менен ойлодуңуз беле, Нурдин мырза менин атымды азыр жазып атат болуш керек дегендей, же канчалык деңгээлде ой болду сизде? Тандабайт деген. 100% ишенгем мен тандаарына, мага 100%, караңыз, 90 дагы эмес. Демек Нурдин байкенин аракети сезилип атыптыр, э? Ооба. Нурдин байкенин мага туруктуулугу жагат, мага негизи эркектин туруктуулугу жагат. Бир адамды акырына чейин дегендей. Но бирок эч нерсе деп айта албайм. Мен бул жактан айта кетейин, убакытка салам мен. Убакыт көзөтөт. Гүлиза өзү айтты мага. Өзү айткан бардыгын эле. Мен 2-3 жигит менен сүйлөшүп көрүшүм керек. Аларды билишим керек, характер. Ошо билип, мен ойлоп атам, азыр сүйлөшүп билишип атат. Анан убагы келгенде баарын байкаштырып, өзү баарын чечет. Гүлизаны Жолдош мырза дагы тандаган болчу. Сиздерге салып өтөлүк. Бүгүн көрсөтүүбүз ушундай кызыктуу болуп атат. Бир эле Гүлизанын аты ошол эки мырзадан тең чыкты. Дагы бир мырза Гүлизанын атын жазды деп ойлойсузбу? Катышуучулар арасында. Катышуучулар арасында ойлойм. Ким деп ойлойсуз? Амир деп ойлойм. Балким, э? Балким Амирге дагы Гүлиза жаккандыр. Азыр ооба биздин көрсөтүүбүздө бардыгын сиздерге айтабыз. Кандай түгөйлөр дал келди, кимден күтпөгөн бир сезимдер дагы бүгүн билинет. Гүлиза, сиздин тандооңуз негизи ким экенин мен дагы билбеймин, биякта Канат мырза дагы билбейт. Болгону гана ушул конверттин ичинде гана жооп бар экен. Муну ачпай турабыз. Сиз Жолдош мырзаны тандадыңызбы, же Нурдин мырзаны тандадыңызбы, аны билбейбиз. Бирок туура жоопту сиз гана билесиз. Гүлиза кимди тандады деп ойлойсуздар? Суроо биздин катышуучу кыздарыбызга болсун. Нурпери, келиңиз. Нурпери? Мен ойлойм, эки мырзанын бирөөсүн айтып кетейин. Чыңгыз байкени же Жолдош мырзаны тандады деп ойлойм, экөөнүн бирөөсүн. Сиздин оюңуз боюнча Чыңгыз же Жолдош мырза. Асел, сиз кандай ойлойсуз? Мен оюм боюнча ошол Чыңгыз байкени тандады деп ойлойм. Менин оюмду айтып кетейин. Менин оюм Жолдошту тандады деп ойлойм. Ошондой болот деп. Менин оюмда бири-бирин тандады деп ойлоп атам азырынча. Чыңгыз. Эмнегедир кыздардын баары ойлоп атат го, Гүлиза Чыңгызды тандады болуш керек деп. Туура анткени менин оюм дагы ошондой деп. Жүрөккенен да Чыңгыз. Жүрөккенен. Тамаша, бирок эми баягы бул экөөбүз баягы сырттан деле сүйлөшүп деле анчалык көргөн жокпуз, эми просто может балким тандады дедир. Чын эле мен өзүмдүн оюм ошондой болуп атат да, балким мени тандады. Эмнени кошумчалайын деп шаштыңыз жантан бери? Бир нерсе айтайын дедиңизби? Жок, эми азыр эч нерсе деле айтпай эле, просто мени тандаганын айтайын дедим да. Чыңгыз өзүнө аябай уверенный го деп эле. Айзада, силер Чыңгыздын атын конвертке жазгандан бери эле жаңы Чыңгыз бир жаралгандай. Учуп жүрөт Чыңгыз. Ошондой болуп калды, болгон уверенность Айзада берди да. Уверенность менен ишенимди катуу берип койдуңуз окшойт. Поддержка берем да, аябай. Жакшы, Нурдин, айтсаңыз, болочоктогу баягы жубайым деп ар дайым сүрөттөп айтып көрүп келесиз да.
Бирок сүйгөнүңүз менен жашагыңыз келет да. Сиз аны көбүрөөк сүйүшүңүз керекпи же сизди айым көбүрөөк сүйүш керекпи? Мен сүймөйүнчө эң чоң кадам таштабайм эч качан. Мен сүйгөндө гана чоң кадам таштайм. Сиз сүйүшүңүз керек. Мен сүйүшүм керек. Эгерде айым сиздин сүйүүңүзгө ошончо жооп катары катуу сүйбөй жатсачы? Негизи эркек сүйсө алат. Кыз сүйсө калат. Дагы бир жери бар. Эркек көбүрөөк сүйсө жакшы, аял киши көбүрөөк сүйсө бул бузулуп кетет да, үй бүлөчү. Аял көбүрөөк сүйсө кызганат. Анан дайын жок бир кичинекей нерселерге кызганышынан уруш чыгып кетет да. Ошондуктан аял кишинин сүйгөнү өтө болбогону туура деп эсептейм. Мен каалайт элем, жубайыңыз сизди аябай катуу сүйсүн деп. Сүйгөнүнөн үйдөн дагы уруксатсыз сизден чыкпай, уруксатпы барып келейинчи дегендей сүйүү болсун дейт элем. Демек, сый урмат дагы болуш керек экен, Канат мырза катуу ойлонуп атат. Чындыгында мен аябай шайыр жүргөн бала элем, бирок баягы сүйүү темасына келгенде биз дагы унчук албай калатабыз. Бул анткени өтө чоң тема болгондуктан мен дароо эле бул жака Гулизаны чакырбастан эле биз Гулизанын конвертин Анжелика айым балким сиз ачып көрөттүрсүз. Гулиза айым кимди тандады? Баарын дагы бир ирет толкундатканга. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, бир нече көз ирмендерден кийин Гулизанын тандоосун көрө аласыздар жана уга аласыздар. Биз болсо конвертти ачканга чейин терең ыраазычылыктарды биздин көрсөтүүбүзгө өзгөчө чоң салым кошуп аткандагы Канат Шабданбеков деген мырзабыз бар. Кол чабар болсун. Жана ар дайым айткандай эле Анжелика айым ар дайым биздин кыргыздар Казакстанга кайра барып атат дабай, кыргыз жигиттерди, кыргыздын сулуу айымдарын кармап калалы, биз жолуктук долбоорун эртерээк ачалы деп өзгөчө ушул долбоор үчүн убактысын арнап күйүп бышкан Анжелика Кайратовнага бир кол чаап коелу. Жана ошондой эле бизди ушундай сонун камералар менен тартып аткан, сонун монтаждап чыгарып аткан, ушундай сонун бир атмосфераны түзүп берип жаткан НТС телеканалынын жалпы жааматына кол чаап коелу. НТС телеканалы менен дайым биз деген убакытка баягы жараша заманбап кадамдарды таштап жүрөбүз. Ошондуктан бул көрсөтүү Кыргызстанда жападан жалгыз реалити долбоор болуп атат. Жана ошондой эле мындай реалити долбоорду бир гана НТС жасай алат. Биз жолуктук. Ой. Бул конверт баарын жашасын. Бирок качаардан мурун мен билбейм эмнегедир Гулиза Нурдинди тандабаганы сезип атам да, эмнегедир ошондой бир оюм келип атат. Эгер капа болбосоңуз, балким бул диванды бошотуп турарбыз, балким башка түгөйлөр пайда болуп калат окшойт Нурдин мырза. Эмне болсо дагы бул жерде жалгыз сизди отургузгум келбей жатат. Анткени сырт жактан сизге кат жөнөтүп, сиз менен таанышам дегендер көп болуп атат. Ошолорго дагы салам жолдоп, алар менен таанышууга мүмкүнбү, жооп берип кетсеңиз. Мен бул конверттин ичинде кандай ат чыкса да баардыгына даярмын. Анан сиздин айтымыңыз боюнча мен ойлоп атам 50-ге 50 алды жакта менин атым. Анда кетпей туруңуз. Бул жерде баардыгынан карасаңыздар бир эмес, экөө. Гулизадан биз мындайды күткөн эмеспиз. Мен болсо бир гана Гулиза бизге экини жазды деп ойлойм, себеп дегенде бул жерде бири-бирин табышкан түкөйлөр. Бирөөнү мага бересизби? Мен катышуучуларга берейин. Көрүүчүлөргө берейин. Ошондо тандоо ушундай туура келип калдыбы же жокпу, азыр көрө билербиз. Менин атым Гулиза, менин тандоом дейт. Жана сиздин атыңыз ким болуп атат? Айтпай турасыз да, мен айтайынбы? Жок, эми бирибизге эле айтып койбойлу, көрүүчүлөргө деле айтпай. Анда болсо азыр деген бул диванга деген 99%га жетти, расмий түрдө жолугушууга эртең барабыз деген түгөйлөр болуп калды. Сиздин атыңыз ким? Жолдош. Менин атым Гулиза. Жолдош Гулиза, кол чаап коелу келиңиздер. Ордустан туралычы мындай биринчи жолу, туура келген ушундай сонун бир болуп атат.
Биз буну менен эмнени айткыбыз келет? Бир мындай түгөй пайда болду кыз жигит деп айтпайбыз. Болгондон расмий түрдө эми камера менен биргеликте дал ошол Гулиза бүгүн мынакей биздин студиябыздын эң биринчиси отурган экен. Жолдош мырза да студиябыздын эң биринчиси экен. Чогуу ошол жактан жолугуп бери көзгө басып келсеңиздер болот. Heart, bro, you got that big smart. Damn, you make me wanna blush and you make me wanna scream. Red kiss, red wine, red lips, red mush. When you come around me, I gotta be. Бир нече ай мурда биз жолуктук долбоорун НТС телеканалы менен биргеликте баштаганбыз. Бирок Кудайга миң мерте шүгүрлөр болсун, анткени акырындап биз максатыбызга жетип, бири-бирине төп келген жаштарды тапканга аракет кылып мына себепчи болуп отурабыз. Ошондуктан бүгүн дагы мен жолдош менен Гулизанын бири-бирине болгон жактыруу сезимин көрүп алып, чын жүрөгүмөн сүйүнүп атам. Ал эми биздин көрүүчүлөрдө кандай реакция болуп атат жана ошондой эле катышуучулар экөөнү кандай бири-бирине жарашкан кыз жигит деп ойлойсуздарбы? Бул жерде мен Нурдин мырза менен мындай жыйынтыкты күткөн эмесмин деп айтам. Сизчи? Мен мындай жыйынтыкты элүү күткөм. Себеби мүмкүн сынап жатат. Оюнан кайтпай аягына чейин чыгабы деп мен ошондой аягында ошондой үмүткө келдим да. Бирок мен айтарым, экөөңөр бири-бириңерге аябай окшошсуңар, бири-бириңерге аябай таттуу туrsуңар. Мындан ары келишкениңер, бири-бирине табышканыңар, характериңер менен да келишип, бактылуу болуп, ушул биз жолуктук телеберисинде биринчи жаш жубайлар болуп чыгып. Кошулабыз. Эми ушул жерде эмне болуп атат? Сиз 50%га мен Гулизаны кой бердим, бирок 50%га Гулизаны кой берген жокмун деп атасыз да бир сөзүңүздө. Бирок экинчисинде каалоо тилек менен эмнегедир бактылуу болсунчу. Себеби мен Гулизаны сыйлайм. Ошондуктан мен Гулизанын тандоосун кабыл алып сыйлайм. Чындап жакшы көрсөң дейт, чындап сүйсөң дейт, ошол адамга бакыт тиле дейт экен. Андыктан биздин долбоордун жаштардын ар бириси бактылуу болушун гана биз тилейбиз. Бактылуу адамдар болсо башкаларга дагы бакыт тилейт экен. Мүмкүнчүлүктөн колдоно кетип, мындан кийинки добуштардан өтүп кетсем, Гулизага окшогон назик, женственная жана ошондой эле берилгендик, верность болгон кыздарды күтөм. Гулиза, Жолдош жана Канат болуп биргеликте ортого 5-6 кадамдарды таштайбыз дагы. Эртең 8-чи чыгарылышта абдан кызыктуу маекти дал ушул Гулиза жана Жолдоштон баштайбыз деп отурабыз. Азыр болсо убактыбыз дагы соңуна жетип калгандыктан сиздер менен коштошууга туура келет. Ар дайым биз жолуктук долбоорун колдоп келген биздин көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздер ушул менен кызыктуу жактары бүтүп калды деп ойлобоңуздар. Анткени бизде дагы өзүнүн сырын, өзүнүн сезимин айтылбай калган катышуучуларыбыз абдан көп. Эртеңки чыгарылышта биз бардыгын ачыктап бергенге аракет кылабыз. Ошондуктан коштошпойбуз, көрүшкөнчө деп гана НТС телеканалынын 21:15-те кайрадан эфирге коюп, Канат Шабданбеков менен биргеликте жана бардык биздин катышуучулар менен кызыктуу дагы алдыдагы бири-бирин тапкан түгөйлөрдү көрсөтүп, маек курабыз. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичине.